Кристина Рой, кызматчы. 1-бөлүм. Андрачик карыя жумушчу күчүнө муктаж болуп, өзүнө кызматчы издеп жүргөндө күтүлбөгөн жерден бир жаш жигит келип калды. Бул түшүм жыйноонун убагында жекшемби күнү болду. Андрачик үйүнүн жанындагы бакта жаагын таянып ойлонуп отурган. Бир маалда ит үрүп, кожоюндун бет алдында жаш, чыйраак, таза кийинген жигит пайда болду. Жигит кичпейилдик менен учурашып, жумуш табылар табылбасын сураганы киргендигин айтты. Андрачик бир көргөн адамын эле ишке ала койгондордон эмес эле. Бирок бул сапар ага жигит жага түштү. Анын үстүнө кызматчы да абдан керек болчу. Аялы ооруп төшөктө эле. 2 күйөө баласы тең үйүнөн кетип калышкан. Бирөө былтыр, экинчиси быйылкы жазда. Экөө тең Америкага кетишип, артынан аялдарын чакыртып алышкан. Үйүндө 16 жаштагы кыз эле калган. Анын койчусу да бар болчу. Бирок ал айылдан бирөө менен мушташа кетип, азыр ооруп энесиникинде эле. Ошол себептерден улам Андрачик жигитти кызматка алды. Ичинен мынтип ойлоду: мейли сынап көрөйүн. Андрей койчу айыкканча кармап турайын. Күнүнө канча акы аларын, эгер түшүм жыйналып бүткөнчө калса, канча акы алары тууралуу өз ара макулдашып алышты. Ошол түнү Андрачик күндөгүдөн тынч уктады. Аялы дагы күйөөсү ишти кантип өзү жалгыз бүтүрөр экен деп санаркабай жатты. Жаңы кызматчынын атынан башкасы Андрачикке жакты. Анын аты жөнү Мефодий Рузанский эле. Бир кезде Нитриде жашап, Кудайдын сөзүн тараткан славян элчисинин аты дагы Мефодий болчу. Бирок дыйкандар уулдарына мындай ат коюшчу эмес, айрыкча католиктер. Адам баарына көнөт эмеспи? Айылдын жашоочулары да Мефодийдин атына көнүп кетишти. Ал өзүн башкача алып жүргөндүктөн айылдагылар Андрачик жакшы кызматчы таап алыптыр деп кеп кылышчу. Бул жигиттин жакшы кызматчы экенин Андрачик башкалардан жакшы билчү. Жигит ичимдик ичпегендиктен, айылдагы балдар менен урушуп согушпай жакшы жүрчү. Ал чылым чекпегендиктен сарай өрттөнүп кетет деп коркуунун да кереги жок эле. Жуманын ичинде ал эртеден кечке чейин иштеп, майрам күнү ките окуп эс алчу. Богооз, орой сөздөр анын оозунан чыкчу эмес. Ал рухий жактан дайыма жакшы жүрөр эле. Кожоюндун кызы Дорка тамак ичүү маалында уруш чыгарса, атасы аны тилдеп жемелечү. Жигит болсо унчукпай калчу. Жана ачууланчу да эмес. Кожоюнга мунун баары жагып калгандыктан, жигиттен түшүм жыйналып бүткөндөн кийин да калуусун суранды. Жакшы болот, деп макул болду Мефодий. Мен калам, бирок шарт менен. Эгер силер мени 2 жылга калтырсаңар, жана мага сарайдын жанында үй салып алууга уруксат берсеңер. Кожоюн таң калды. Ал жерде кандай үй болмок эле? Көрөсүңөр, абдан жакшы болот, деди кызматчы. Бирок сөз бергиле, эгерде мен салган үй силерге жагып калып, мен кетерде аны алып калгыңар келсе, анда чыгымды төлөп бересиңер. Эгерде жакпаса, анда мага ал үйдү бузуп сатканга уруксат бересиңер. Андрачик буга макул болду. Жамгыр жаап, талаада иштөөгө мүмкүн болбой калган күндөрү жигит сарайдын жанына тактайларды сүйрөп келип, устачылык кыла баштады. 2 күн иштеп, баары даяр болгондо, ал кожоюн менен анын кызын чакырды. Андрачик карыя күлүп: "Мына сага бөлмө деген, биздикинен да жакшы болуптур. Бирок бул жерде кантип кыштайсың?" деп сурады. "Эч нерсе эмес. Мен суукта деле уктай берем. А күндүз силердикинде жылынам." Калган тактайлардан Мефодий стол жасады. Анан саман төшөнчү жана саман отургуч сатып алды. Бурчка кийим илгич менен шкафты жайгаштырды. Баардыгы орундуу коюлуп, жакшынакай көрүнүп калды. Айрыкча жогору жагынан терезе чыгарып койгондо, андан тоолор, токойлор, алыскы талаалар, ошондой эле көп учурда булут каптап, көңүр тартып турган асманда ажайып сонун төр менен көрүнүп турчу. Андрачикке жакын кошунасы Петраштар болчу. Алардын ары зээндүү, ары сүйкүмдүү 20 жашар Самко деген баласы боло турган. Бирок ата-энеси оокаттуу турушканына карабастан, ал окуганды да, жазганды да билчү эмес. Бул анын шал болуп ооругандыгы себебинен эле. Ал араңдан зорго кыймылдап, үйдөгү майда чүйдө иштерди жасачу. Чоң иштерге алы келчү эмес. Петраштардын аялы байкуш Самкону аяп, башка балдарына караганда жакшы көрчү. Ал эми атасынын ага болгон мамилеси анча түзүк эмес эле. Ал чоңоюп калган баласынын чарбачылыкка жардам бере албай, моюнга илинген жүк болгонуна капаланчу. Эгерде Самкого энесинин мээрими болбосо, анын бала чагы өз үйүндө болсо да абдан оор болмок.
келечегин дал муңдуу элестетчү. Бирок бул дүйнөдө кыймылдай албагандар да, зор иштерге жөндөмдүү болгондор көп кезиккендей эле аны менен да дал ошондой болду. Майрамдардын биринде түшкү тамактан кийин Самко бакта жалгызсырап, ачуу тагдырын ойлоп отурган. Күтүлбөгөн жерден ал колуна китеп кармаган кошунасынын кызматчысын көрүп калды. Жигиттин ичи таарып, ачуусу келди. Мына жөнөкөй эле кызматчы, бирок окуганды билет. А мен акмактын акмагымын деп ойлонуп отурган ал тигинин учурашканына араң жооп берди. Сен бул жерде жалгыз отурасың. Албетте зээригип жатсаң керек, деп баштады Мефодий. Мен сага китеп алып келдим. Самко тутааланып кетти. Бир да тамганы тааныбасам, бул китебиңдин мага эмне кереги бар? Деди ал өтүрөйө. Кечирип кой, мен билген жокмун. Бирок эч нерсе эмес. Эгер кааласаң жаныңа отуруп окуп берейин. Жаңы кошуналардын таанышуусу ушундайча башталды. Петраштардын кашаасынын жанында Давид еврейдин кепеси жайгашкан. Ал өзү жалгыз жашаар эле. Анын жалгыздыгын эки эчкиси гана бөлүшө турган. Аларды жетелеп алып, керээли кечки коңшу айылдарды кыдырып жүрчү. Картаң еврей эски оску чүпүрөктөрдү, сөөк сактарды жана башка ыпыр-сыпырларды чогултчу. Аялдар мунун баарын Давидке сакташчу. Давид болсо аларды ийне жип менен камсыз кылып турчу. Жашыраак кезинде ал мүшөгү менен алыскы айылдарга бара алчу. Азыр болсо жакын эле жерлерди кыдырып калган. Давид карыя абдан жакшы адам эле. Бирок анын күлгөнүн эч ким көрбөгөн. Өзүнүн өмүрүндө Давид карыя көп кайгы капага туш болду. Анын баарын ал чыдамкайлык менен көтөрдү. Элдердин айтуусуна караганда, Градовага көчүп келгенче аялы бар болгон экен. Бирок кимдир бирөө аялын алып кетип калыптыр. Бул чынбы, калппы ким билет. Андрачиктин экинчи тарабында Мартин Подгайский жашачу. Мартин өтүкчү болчу. Бирок аракештигинен элдин баары андан оолакташчу. Ал энеси менен эле жашачу. Аялы болсо анын аракештигине чыдабай жалчы болуп кеткен. Анан ал жактан кышында үшүбөсүн деп балдарына көйнөк, өтүк салып турчу. Кайненесине да балдарын баккандыгы үчүн ар нерсе салып турар эле. Башында күйөөсүнө да кийим салчу. Бирок ал анын баарын ичип койгондуктан кийинчерээк салбай калды. Бир жолу Мефодий Подгайскийдин өлөөрчү мас болуп, саазга тыгылып, томчугуп жаткан жеринен тапты. Оозу, башы, кулак, мурду баткакка толуп калыптыр. Масты алып чыгууга Мефодийдин алы жетпеди. Анын бактысына жолду бир адам өтүп бара жатыптыр. Мефодий аны жардамга чакырып, экөөлөп шорду аракешти Андрачиктин сарайына алып келишти да саманга жаткызып коюшту. Мефодий суу жылытып, чочкодой кир болгон Мартынды кылдаттык менен жуунтту. Мартына дегенде чабалактап жатты. Бирок өзүнө келе баштаганда сөгүнбөй калды. Мефодий анын чачын тарап, сакал мурутун кырып, тырмактарын алып койгондон кийин ал адам кейпине келе түштү. Өзү да таң калып, мен дагы адамга окшошот экемне, деди. Ошол күндөн баштап Андрачиктин кызматчысы аракечке чоң таасирин тийгизе баштады. Ал Подгайский менен каалаганынын баарын кылчу. Ал Мартынды ишке салды. Тигил болсо ишти бүткөнчө стаканга колун тийгизбөөгө сөз берди. Мартын чынында эле ичкен жок. Ал эми өтүкчү кечкисин ээрикпесин деп Мефодий аныкына келип, ага апасынын китептеринен, ыйык жазуудан жана жыйын ырларынан, кээде өзү менен ала келген журналдардан окуп берчү. Ноябрь айы келип, кечкисин дыйкандардын жумушу бир кыйла азайып калган. Жумушсуз зээригип да кетишчү. Ошондуктан Андрачик карыя Мефодийдин кожоюну кызматчысынын журналдары болгонуна кубанчу. Өмүрүндө ал китеп жөнүндө ойлогон эмес. Бирок журналдар керектүү нерсе экенин түшүнчү. Анын үстүнө кызматчысынын жашоо үчүн керектелүүчү өзгөчө журналдары бар эле. Мында дүйнөдөгү жашоо турмуш, кайсы жерде эмне болуп жатканы, бул дүйнөдө кандай жашоо керектиги жана Кудайдын чындыгы эмнеге үйрөтөөрү жөнүндө айтылган. Орукчан кемпир Андрачиктин аялы да кызматчыга ыраазы болду. Ал мени уулумдай эле карайт, деги эле жакшы жигит экен. Кичинекей очокту короого коюуга да күйөөмдү макул кылды. Эми доорка тамакты сыртта жасап, мага да жеңилирээк болуп калды. Ашкананын жытына чыдай албай кетчүмүн. Абышкамдын көй отун кетип жатканына ачууланбасын деп, токойдон 2 араба отун алып келип койду. Кыскасы башкаларды жумшасаң да, Мефодий өз эле баарын бүтүрүп коет. Бир күнү кечинде Мефодий кожоюндарына китеп окуп берип жаткан маалда Подгайский өтүктөрүн көтөрүп кирип келди. Тигилер аны кубанычтуулук менен кабыл алышты. Ал сопсоо болчу.
Акыркы күндөрү Мефодий өтүкчүгө барбай эле ал өзү келип жүрдү. Бардыгына тең ушул аяктуу болчу. Булар ошентип чогулошчу. Кеч кире баштаганда эле Мефодий Петраштардыкына жөнөчү. Аялдар ичаак эле Мефодий Петраштардын самкосун окуганга үйрөтүп жатат деп айылга кеп таратып жиберишкен. Бир күнү Мефодий кожоюнун аялынан Петраштардын уулун үйгө өзү менен кошо алып келүүгө уруксат сурады. Эмнеге болбосун деди ал. Ал шорду да зерикпей калат. Ошентип алар бардыгы чогулуп башташты. Кышкы кечтер билинбей зымырап өтүп жатты. Куштун далай жүнү жулунду. Андрей эми балдар менен мушташканын койду. Андрачик аракканага барганын токтотту. Жыгаштан чөмү чоюп, аны самкого да үйрөттү. Бир күн алар тегеректешип отурушканда Дорка Давидтин ооруп жаткандыгын айтты. Ал үшүп жатат го. Жага турган отуну деле жок болсо керек. Мефодий ончуккан жок. Ал китепти окуп бүтүп калган эле. Китепти аягына чыгып коюп, торду да «Жакшы жаткыла» деп чыгып кетти. Көрөсүңөр го, ал еврейге кетти, деди Андрей. Ал ага дайым эле барат, деп кошумчалады Самко. Мен анын Давидке суу ташып бергенин көп көрдүм. Кана Андрей, терезени карасаң, ал ошол жакта бекен? Эмне кылып жатат? Деп кыйкырды Дорка. Андрей чыгып кетти. Бир топтон кийин ал кайтып келди. Сен Мефодийди көрдүңбү? Ооба, еврей төшөктө жатат. Ал ага чай кайнатып берди. Эми ките окуп берип жатат. Ал ага эмнени окуп бермегиле? Давид немец жана еврей тилин гана билет. Биздин словак тилин түшүнбөйт. Бир жолу мен андан сураганымда өзү айткан болчу, деп таң калды Самко. Бирок еврей карыя Мефодийден көзүн албай, куун коюп угуп жатты. Таң калыштуу адам, эч нерседен, эч кимден баш тартпайт, деп Мефодий жөнүндө Подгайский капысынан айтып жиберди. Чындыгында эле таң калыштуу. Кудайга рахмат, ал бизге туш келгенине, деди кожоюндун аялы. Ал бизге келгенден бери Америкадагы балдарыбыз кандай жашап жатканын билип турчу болдук. Мурун бир айлап алар жөнүндө эч нерсе укпай калчубуз. Эч кимибиз оңураак кат жаза албайбыз. Ал болсо кандай айтсаң, ошондой жазат. Балдар да буга ыраазы. Бирок бир нерсени эле Мефодий аткарбайт. Өзүң жөнүндө да жаз десем эле макул болбойт. Өзүм жөнүндө эмнени жазмак элем дейт. Кыш өтүп, жаз да келди. Бирок айылдын жашоочулары Мефодий тууралуу мурун билгенинен ашык эч нерсе биле алышкан жок. Бир жекшембиде Андрачик Мефодий менен бакта отурган. Алардын алдында жарыбаган чөп, бадал өскөн дөбөчөсү бар саз бар эле. Уксаңыз кожоюн, деди Мефодий сазды колу менен көрсөтүп. Бул саз сиздин бүт чарбаңыздын көркүн бузуп жатат. Сиз бул жерди өкмөттөн сатып алууңуз керек. Менби? Эмнеге? Муну эмне кылмак элем? Анын эстүү кызматчысы ушундай сыныш кылаларына дыйкан таң калды. Эмне кыла алмак элем дейсизби? Дөбөчөнү түрттүрсө болот. Андан жакшы кыштар жасалат. А калган топуракты саздын үстүнө төгөбүз. Кыштын мага кереги жок. Талаларым жетишерлик эле. Бул сормо саздын кереги эмне? Билесизби? Деп оюн бербеди Мефодий. Сиз бул жерди өзүңүздүн атыңызга жаздырып сатып аласыз. А мен болсо аны кайра сизден сатып алам. Мага бул жакта силердин жериңерде жашоо жагат. Менин 200 гүлденим бар. 2 жылдын ичинде акырындык менен үй салып, силердин кошунаңар болуп калам. Дыйкан Мефодийди шылдыңдап көлдү. Бирок анын айткандары тамаша эмес болчу. Саз менен дөбөчөнү сатып алганча Мефодий кожоюндун жанын койгон жок. Кийин Андрачик бул жерди өзүнүн кызматчысына сатты. Иш күчөгөндө Мефодий өзүнүн жеринде 3, кийинчерээк 2 сааттан иштеп турууга макулдашышты. Себи бүткөн соң Мефодий кожоюнуна кайрылды. Билесизби, эми биз 3 же 2 жума бошураак болобуз. Мындай, эгерде сиз мага жардам бергенге Андрей койчуңузду жиберсеңиз, мен сизге 3 ай акысыз иштеп берем. Макулсузбу? Мен макулмун, деп жооп берди кожоюн. Керек болсо, сенин эмне кылгың келип жатканын көрсөм, мен сага өзүм да жардамдашам. 200 гүлдениң болгондон кийин бир жерден жакшыраак эле үй сатып албайсыңбы? Албетте, бирок ал жөн гана үй болуп калат. Мен болсо чыныгы үйүм болсо дейм, деп күлдү Мефодий. Көрөсүңөр, мен үмүт кылып жүргөн Кудай жардам берет. Кожоюн макул болду. Мефодий өз ишине киришти. Андрачиктин кызматчысы ойлоп тапкан укмуштуу нерсе кандай болду экен дешип, кошуналары байкамак болушту. Ишке Мефодий жалдаган Подгайский жана анын энеси Андрей чыгышты. Дорка да кичине жардам берди. Жада калса, Андрачик да келип дөбөчөнү казышып, сазга төгүштү. Баары чогуу дөбөчөдөн топурак алып чыгышып, жерди түздөштү.
Ал турмак аны жолдон бийик кылып коюшту. Мектептин багынан Мефодий көчөт сатып алып, аларды 3 катар кылып отургузуп койду. Жай келгенде көчөттөр жашылданып, кооз бакчага айланды. Анан кыш коюуга киришишти. Ооруп жүйү убагы келгенде подгайскилер эле калышты. Кийинчерээк алар да түшүм жыйноого кетишти. Андрачиктин кызматчысы бизге ушундай жакшы акы берет деп ким ойлоптур, деди подгайскийдин аялы Мефодийге батасын берип. Аны бизге Кудай өзү эле жибериптир. Мартин такыр ичпей калды. Мурдагы жашоосуна абдан өкүнүп, өткөргөн жаман кылыктар үчүн Кудайдан кечирим сурады. Экинчи бөлүм. Жайдын ажайып сонун күнү эле. Элдер талаага түшүмдү караганы бара жатышты. Алардын артынан Петраш дагы жөнөдү. Ал сүртөгүн кийип баштаганда бөлмөгө Мефодий кирди. Бул сый конок эле. Себеби Петраш кызматчынын кылган жакшылыгын жакшы түшүнчү. Ал Самкону жазууга, тамгаларды кошуп окууга үйрөткөн. Петраш намыскөй адам болгондуктан баласынын окубай калганына өкүнчү. Ошондуктан Мефодийдин келиши аны кубандырды. Конок уулуна келгенин Петраш билди. Бирок ал өзү да аны менен сүйлөшүүнү каалап жүргөн. Ал ага орун берип, өзү анын жанына отурду. Самко азыр келет. Ал кичине сейилдеп келүүгө чыккан. Бирок сен өзүң билесиң го, ал үйгө жеткече канча убакыт керек экенин. Бул деле жакшы, деп жылмайды Мефодий. Мен сизди кезиктиргеним жана уулуңуздун азырынча жок болгону мен үчүн жакшы болду кошуна. Мен сизге көптөн бери бир зарыл нерсе айтайын деген элем. Петраш таң калды. Мефодий ага эмне айтат болду экен? Сиз жалгыз уулуңуздун келечеги эмне болорун ойлондуңуз беле? Кайырчы болот, деп кесе сүйлөдү. Менин эмне күнөөм бар бул жерде? Өз үлүшүн албетте алат. Бирок аны менен эмне кылат? Андан эч кандай дыйкан чыкпайт. Ошону мен да ойлодум. Баягы күнчүрөөк күйөө балаңызды үйгө алганы жатканыңызды уктум. Ата энесинин көзүнүн тирүүсүндө Самко жаман жашабайт. А бирок силердин көзүңөр өткөндө ага эмне болот? Ар кимдин көзүн карап калат. Бирок ал силердин жалгыз тон уулуңар да. Сен муну мага эмнеге айтып жатасың? Деди да Петраш башын жерге салды. Мен анын келечегин эстесем, каңырым түтөйт. Ал бул дүйнөгө эмнеге жаралды экен? Бул анын каалоосунан эмес, деп жиберди ошол замат жигит. Сиз дагы кымбаттуу кошуна, ата катары муну айтпашыңыз керек. Теңир сиздин уулуңузга жашоо берген соң, анын келечеги үчүн кам көрөт. Жана сиз да жардам берүүгө милдеттүүсүз. Сага айтканга оңой. Сенин дениң сак, бирок аны кантиш керек? Эгерде сиз уулуңуз үчүн бир нерсе кылгыңыз келсе, мен сизге кеңеш бере алам. Келбегенде анан, деп карыя Мефодийди колунан кармай калды. Силер чоң көчөдө турасыңар. Болуш мекемесинен чыккан эл бул көчө менен өтөт. Үйүңөрдүн жанына бир орун салып, дүкөн ачып бергиле. Ал уун жана башка ушул сыяктууларды сатып отура берет. Сиз шаарга көп барасыз го. Ал жактан ага керектүү нерселерди алып келип турасыз. 100-200 гүлден коротуу менен балаңардын келечегине кам көрүп койгон болосуңар. Силердин көзүңөр тирүү кезинде ал силердин эсебиңерден нан жейт. Жана силер ага кам көрөсүңөр. Кийин ал бойго жеткенде үйлөнө да алат. Ага жакшы кыздардын бири жөн эле тиет. Кудайдын жардам менен мен Самкого окуганды үйрөттүм, деп улантты Мефодий. Петраш болсо башын ийкеп коюп эле ага таң калып карап отурду. Мен ал жөнүндө Давид карыя менен сүйлөштүм. Ал ага арифметиканы жана соода кылууну үйрөтүүгө макул болду. Сиз билесиз го, соода жагынан еврейлерге эч ким тең келе албайт. Ушул мен айткандын баарын аялыңыз менен кеңешип чечип көргүлө. А мен болсо уулуңуз менен токойду аралап келейин. Петраш бурулуп карагыча эле бөлмөдө жалгыз калды. Терезени караса, Мефодий Самко менен кызуу сүйлөшүп кетип бара жаткан экен. Эмнелердин баарын эле айтып салды, деп ойлонду карыя. Ой жүгүртүүсү кандай? Китеп бул жакта эле калат. Ойлонуп көрсөң, сазды кургаткандай эле укмуштуу нерсе. Мефодий дүйнө жүзүн кыдырып, көптү көргөн неме болуш керек деп Самко туура айткан экен. Ал туура айтат. Менин азаматымдан адам чыкса, мен өзүм да абдан кубанат элем. Петраш жаңы эле талаага түшүмдү көргөнү камданып жаткан аялын чакырды. Бүгүнчө алар бул ишти таштап, уулу жөнүндөгү маселени чечмей болушту. Анын сүйүктүү баласынан бир нерсе чыгаарын укканда, энеси кубанычынан жашара түшкөндөй болду. Бул экөө үйдө сүйлөшүп жатышканда, жакын жердеги эмендүү токойдо балдар тегеректешип отурушту. Мефодий аларга аңгемелерди айтып берип жатты. Кыштактагы балдардын баары Андрачиктин кызматчысын жакшы билишчү.
Себеби балдар ким жакшы мамиле кылса, ошого жакындашат эмеспи. Мефодий дагы балдарды чындыгында эле жакшы көрчү. Дөөнүн ары жагына балдар сууга түшүшсүн деп, өзү тараптагы арыктын ичине кенен чуңкур казып берген. Балык кармаганга ыңгайлуу болсун деп, жээгине топурак үймөлөп койгон. Жайытта кой кайтарган балдарга да кыйын учурларда жардам берип турчу. Жазында кечкисин бош боло калганда, тал чыбыктардан оюнчу кышкырыктарды, бузинден суу чачкычтарды жана жаңгактан шалдыратмаларды жасачу. Дайыма анын чөнтөгү ушундай оюнчуктарга толуп жүрчү. Жана алаларды балдарга белек кылчу. Ошентип балдар анын артынан чуркап, кайда болбосун, айылдабы же талаадабы, Мефодий байке деп кыйкырып жүрүшчү. Кожоюндун аялы Мефодийге кечкисин талаада жүргөндө же деп салып берген сыр менен нанды көбүнчө анын кичинекей достору талап жеп коюшчу. Бирок балдар үчүн бардыгынан кубанычтуусу бүгүнкүдөй болуп, Мефодийдин жанына отуруп алышып, анын айтып бергендерин угуу эле. Бул дүйнөдө эч ким Мефодий байкедей айтып бере албайт, дешчү балдар. Азырда койлор менен уйлар жайытта оттоп жүрүштү. Балдар болсо тынчтанып отуруп алышып, анын аңгемесин күтүп жатышты. Бир бала өлгөн чабалекейди таап алып, колунда кармап отурган. «Чабалекей», деди Мефодий чымчыкты карап, анан ал балдарга эмне айтып берсем деп ойлонуп калды. «Каалайсыңарбы? Мен силерге чабалекейлер жөнүндө айтып берейин». «Чабалекейлер жөнүндө, Мефодий байке?» «Анда уккула. Чабалекейлер биз жака кандайча келишкенин айтайын. Ыйса Машаяктын төрөлүү күнүндө бактар жашылданып, мөмөлөр байлаган жана биз көрбөгөн соонун гүлдөр өскөн. Бирок үрөйдү учура турган көп жыландар бар алыскы Африка деп аталган өлкөдө биздин чабалекейлер чогулушот көрүштү. Бул укмуштуу чогулуш эле. Эртең менен эрте чабалекейлер таза сууга шапшынып жуунушуп, канаттарын каккылап, оңдонушуп, ар бири жасанган бийкичтерге окшоп калышты. Алардын кара чачтары жылма таралып, кичинекей кара денелери баркыт өңдөнүп, көздөрү жаандан кийинки карагаттай мөлтүрөп, төштөрүнө кара буруул чыптама, колдоруна аппак мээле кийип алышкан. Ал эми узун этектүү көйнөктөр болсо, ак сарайдагы айымдардыкындай эле. Африкага чабалекейлер ар тараптан миңдеп, жүздөп учуп келишти. Баардыгы чогулганда ыр жана сыйынуу менен чогулушту башташты. Силер таң калып жатасыңарбы? Чымчыктардын сыйынганына ишенесиңерби? Кантип ишенүүгө болсун? Алар дагы адамдардай эле кубанышат, кайгырышат жана жаратуучунун жардамына муктаж болушат. Мен аларды ырдоо аркылуу Кудайга сыйынышчу деп ойлойм. Ошентип алар сыйынуудан башташты. Анан баары унчукпай калышты да, аларга Африканы таштап, өз мекенине кайтуу маалы келгени кулактандырылды. Эми кайсы күнү, кайсы саатта учушаарын, саякат убагында өздөрүн алып жүрүү эрежелерин так аныктап алуулар керек эле. Чабалекейлер өздөрүнүн арасынан башкы кеңешчини бир добуштан шайлашты. Эртең менен таң атпай, жылда учуп кетүүчү жердин алдына, чогула турган жерге келүүңөр керек. Ким кечиксе Африкада калат. Ал жактан биз чоң сууга, деңизге жеткенче ажайып кууз жерлердин үстү менен учабыз. Эсиңерде болсун, баарыбыз чогуучубуз зарыл. Себеби артта калгандары жырткыч куштарга жем болушат. Жырткычтар чоң топту көргөндө коркушат. Ал эми жалгыз чымчыкты токтоосуз тытып жеп коюшат. Биз кургактыктын үстүндө учуп баратканда тез-тезден көпкө дейри эс алып турушубуз керек. Дагы бир нерсе, эгерде чымын, чиркейлер көп кезиксе, ашыра жебегиле, болбосо учууга оор болуп калат. Деңиздин жээгинен дагы чогулуш өткөрөбүз да, өзүбүздү толугу менен жараткандын колуна тапшырабыз. Алдыдагы жол коркунучтуу. Силер суудан башка эч нерсе көрбөйсүңөр. Суу жана башка эч нерсе эс ала турган бир да жер болбойт. Жардам жана күч бир гана Кудайдан болот. Ошондуктан деңиз аркылуу Кудайдын айткандарын толук аткарган жана сыйынган чабалекейлер гана өтө алышат. Демек сыйыналы. Жолду сыйынуу менен баштайлы да, сыйынуу менен уланталы. Бардыгы сыйынуу ырынырдашты жана чогулуш аяктады. Эртеси күнү кооз чоң суунун жээги капкара болуп калды. Алгач бул жака 100, анан 1000, 5000, 10 000, 100 000 жана акыры сан жеткис чабалекейлер учуп келишти. Бул канаттуулардын ар бир тобун улгайып калган сакалдуу чабалекейлер тартипке келтирип турушту. Алар топтун башчылары болуп дайындалышкан эле. Кээ бир башчы чабалекейлер чаң жокпагандай аппапак жана таптаза болчу.
Алар баарын сыйынууга жана баардыгынын сүйүктүү атасы болгон Кудайга тил алчаак болууга чакырышты. Ар бир топто жаш балдардай шоктонушкан жаш чабалекейлер көп болчу. Алар канаттарын ченеп, жакшы учаар учпасын сынап жатышты. Алар үчүн деңиз аркылуу учуп өтүү оңойдой сезилди. Бири-бири менен таанышып, өз ара тамаша чалып мушташа башташты. Токтоткула мушташыңарды, деп тыйып жатты улгайган башчы чабалекей. Тумшугуңарды, тырмактарыңарды сынап, мушташып кереги жок. Силерди Кудай өзү сактайт. Силердин ишиңер сыйынуу, ишенүү жана учуу. Эгерде силер ар бир жырткыч куш менен согуша берсеңер, эч качан көздөгөн максатыңарга жете албайсыңар. Башка жаш чабалекейлер өз иштери менен алек болушту. Алар кичинекей же жеңил ойлуу кыздардай болушуп, кимдин көйнөгү кандай, кимдин чачы жакшы таралган, кимдин көйнөгүнүн этеги узунураак дешип, тынбай шарактап жатышты. Акылман чабалекей алардын жанына да келди. Кудай жөнүндө, алдыдагы алыскы сапар жөнүндө ойлонгула. Сулуулуңар силерди өлүмдөн сактап калбайт. Эгерде деңизде бир кырсык болсо, сулуулуңар менен кошо өлөсүңөр. Картаң чабалекейлер жаштарды чогултуп, айрыкча мушташып, жүндөрү жулунуп, саксайып калгандарды тартипке келтиришти. Андан соң баары сыйынышты да, миңдеген сансыз кичинекей жүрөктөрдөн «Кош, Африка! Жакшы кал! Кош!» деген үндөр чыгып жатты. Сан жетпеген канаттуулардан күндүн көзү көрүнбөй калды. Элдер иштерин таштап, аларды карап, чабалекейлер үйлөрүнө кайтып жатышат, дешти. Ооба, бул жакшы жол эле. Астыда укмуштуу кооз токойлор, айылдар чалкып жатты. Башчылардын көрсөтмөсү боюнча саякатчылар бат-бат жана көпкө чейин дем алып турушту. Ошондуктан бир дагы чабалекей чарчаганын сезген жок. Акыры алыстан деңиз көрүндү. «Токтогула!» деген буйрук угулду. Көптөрү токтобой эле сапарын уланткылары келди эле, бирок башчылары буга жол беришпеди. Канаттары эс алып, сыйынуу менен бекемделип алууга муктаж эле. Башчылар өздөрүнүн топторун карап сураштырып жатышты. Кимде кичинекей жараат, же сынган канат, же кандайдыр бир оору болсо, сөзсүз айтышы керек эле. Калгандары болсо, алардын айыгуусун күтүшмөк. Айрымдары өздөрүнүн оорулары жөнүндө айтышты. Кээ бирөөлөр болсо, анча-мынчага көңүл бурушпай, айтпай коюшту. Жолдон ошол анча-мынча да жамандык менен бүтөөрүн ойлошподу. Айрым чабалекейлер дагы бир нерсеге тил алышпады. Тегерегиндеги чымын-чиркейлерди көргөндө, алар өздөрүн тыя алышпай, биринин артынан бирин сугунуп жатышты. Акылман чабалекейлердин өзүнүн каалоолорун жана өзүн кармагандар гана деңизден өтө алышат деген эскертүүлөрү да жардам бербеди. Сөздөр бир кулактарынан кирип, экинчисинен чыгып кетип жатты. Деңиздин жээгинде эс алган күндөрдүн ичинде тил албаган чабалекейлер семирип, жалкоо болушуп, отурган жеринде үргүлөп кетип, уктабагандары чымын-чиркейлерди аңдып жатышты. Сыйынуу чогулуштарында да алар укташты. Ал тургай баардыгы ырдап жатканда да алардын үндөрү угулган жок. Сыйынып жана ырдаган күндө да алардын сыйынуусу чымын-чиркейлерге гана байланыштуу болчу. Ошентип, жаратуучунун атынан алга карай деген үн топтун ичинде жаңырды. Миңдеген үн дагы кыйкырышты. «Кош, Африка, Кудай сени сактасын. Кош, биз деңиздин ары жагындагы үйгө учуп бара жатабыз. Жатабыз!» деп жаңырды. Суунун жээгиндеги чогулушта деңизден учуп өтүүнү оңой деп эсептеген акылсыздар тез эле деңиздин абдан чоң экенине көздөрү жетти. Алар көпкө учушту жана учу кыйрына жетпеген суудан башка эч нерсе көрүнбөдү. Буттары жана канаттары чарчап, баштары шылкыйып, көздөрү ушунчалык ач көздүк менен коно турган жер издеди. Бирок башчылар учуу керек деп гана кыйкырып жатты. Кокустатып алган жерлерин жана уйпаланып калган канаттарын жашырып койгон чабалекейлер биринин артынан бири терең сууга кулап жатышты. Дени сак чабалекей сууга түшүп калса, суунун үстүндө бир аз калкып туруп, анан кайра көтөрүлүп, жаңы күч менен учуп кетип жатты. Акылсыздар болсо, бырп эткенге күчтөрү жетпей чөгүп кетишти. Чымын-чиркейди көп жеп алгандары улам-улам артта кала башташты. Алдан күчтөн тайышты. «Токтогула! Токтогула!» деп жалбарып кыйкырышты. Бирок эч пайда болбоду. Башчылар бир гана учуу керек деп жооп беришти. Мындан башка жол жок эле. Себеби Кудай
ар бир акылы бар чымчыкка деңизден учуп өтүүгө жете турган күч берген. Мүнөт сайын алардын күчү азая бергендиктен токтоп тигилерди күтүүгө чамалары келбеди. Байкуш тил албаган жандыктар. Тигил жакта жээкте денелеринин кумарларына туруштук бере алышпагандыктан алар үчүн учуу абдан оор болду. Алган эмес, деңизге чөгүп кетип да жатышты. Анысы аз келгенсип, чагылган чартылдап, жаан төгүп, бороон башталды. Чабалекейлер жүздөп сууга кулап жатышты. Жеңилирээк, күчтүүрөөктөрү аман калышты. Ал эми алсыздары өлүмгө дуушар болушту. Тил албастыктын натыйжасында алар деңиздин түбүндө өлүм табышты. Эми алар өз мекенин да көрө албай калышты. Чабалекейлер алдан тайып бара жатып, алыстан кемени көрүштү. Анан бардыгы ошол тарапка бет алышты. О кандай кубаныч болду. Матростор чынында мындай конокторго ыраазы болушкан жок. Бирок кемедеги жүргүнчүлөр чымчыктардын жагымдуу чыртылдаганына абдан кубанычта болушту. Жана чабалекейлер аркылуу ата мекенине салам айттырып жатышты. Реяга бардыгы батпагандыктан алар кезектешип эс алышты. Бир маалда чагылган дагы чартылдап, чабалекейлер үмүттөрүн үзүп башташты. Жок, биз аман калабыз, деп кыйкырышты акылман башчылар. Ишенгиле жана сыйынгыла, Теңир бизге күч берет. Бир убакта алдыдагы чабалекейлердин жер деп кыйкырган үндөрү угулду. Чымчыктардын бардык тобу кубанычтын кучагына бөлөнүштү. Чымчыктар акыркы күчтөрүн топтоп учуп бара жатышты. Асмандан келе турган жардамга акыркы мүнөткө чейин ишенгендер гана жээкке жетишти. Ал эми үмүтүн үзгөндөр Европанын жээгине келгенде да өлүмгө дуушар болушту. Бир аз эс алышып, өздөрүнө келгенде алар кайра чогулушту. Алар чогулушту сыйынуудан жана көрсөткөн жардам үчүн жаратканды мактоо ырларынан башташты. Ушуга чейин алар чогуу учуп келишти. Эми ажырашуу маалы да келди. Ар бир чабалекей өзүнүн туулган жерине багыт алуусу керек эле. Бул топто Англиянын, Крампиянын, Германиянын, Россиянын, Австриянын, Венгриянын жана башка өлкөлөрдүн чабалекейлери бар болчу. Адегенде өлкөлөр боюнча, анан областтар боюнча, акырында шаарлар жана айылдар боюнча бөлүнүштү. Ажырашуунун алдында чабалекейлер башчыларына ыраазычылык билдиришти да, кош айтышып, өз жаактарына учуп кетишти. Учуп бара жатышып, биринен сала бири: "Силер кайда?" "Биз Петербургка, биз болсо Москвага." "А силер кайда учасыңар?" "Римге, Вологдага, Парижге. Кудай менен болгула, жолуңар шыдыр болсун, учкула", деп кыйкырып жатышты. Чабалекейлер Африкадан деңиз аркылуу ар бири өз өлкөсүнө, өз айылына, өзүнүн уясына ушинтип келишкен. Алар биздин айылга, биздин чатырдын астына да кубаныч менен учуп келишти. Биз дагы аларды кубаныч менен тосуп алып, чабалекейлер учуп келишти. Демек, жакында жай келет экен, дейбиз. Мына ушинтип балдар, чабалекейлер үйлөрүнө кайтып келишти, деп бүтүрдү Мефодий. Силер да ушинтип үйүңөргө кайтасыңарбы? Же силер биз үйүбүздөбүз жана бул жакта түбөлүк калабыз деп ойлоп жатасыңарбы? "О, жок", дешти улуураак балдар. "Биз баарыбыз өлүшүбүз керек да." "Анан эмне болот?" "Анан мүрзөгө", дешти айрымдары. "Асманга", дешти дагы бирөөлөрү. "Ооба, асманга, өзүбүздүн мекенибизге." "Бирок кандай деп ойлойсуңар? Силер сөзсүз түрдө асманга барасыңарбы?" Бул үчүн чабалекейлер эмне кылышты? Алар сыйынышты, Кудайдын эркин аткарышты. "Чымын-чиркейди көп чечкен жок", деди бир кичинекей бала. Демек карагыла, эгерде ким өзүнүн асмандагы мекенине баргысы келсе, ал каалаганын жасабастан Кудайдын эркин аткарып, Кудай тыюу салган нерсени кылбашы керек. Биз өзүбүзгө кызмат кылуу үчүн эмес, Кудайга кызмат кылуу үчүн жашап жатабыз да. Кана, жакшы кабардан мен үйрөткөн аятты айткылачы. Анткени адам уулу өзүнө кызмат кылдыруу үчүн келген эмес, бирок өзү кызмат кылуу үчүн жана өзүнүн жанын берип, көп адамдарды куткаруу үчүн келген. Жана анткени адам уулу жоголгонду издөө жана куткаруу үчүн келди. Лука жазган жакшы кабар 19-бөлүм 10-аят. Адам уулу деген ким экенин билесиңерби? Деп сурады Мефодий. "Ооба, ал Теңир Иса", деп кыйкырышты балдар. "Ал кимди куткарыш үчүн келди?" "Бизди". "Ооба, бизди. Сени, мени, сенин жакындарыңды, биздин душмандарыбызды, бүткүл адамзатты. Ал жерге мен айтып өткөндөй,
биздин күнөөлөрүбүз үчүн айкаш чыгашта өлүү үчүн келди. Кимде ким өз жашоосунда Ыйса Машаяк ээрчип, куткаруучунун айтканын аткарууга аракет кылса, анда ал адам куткарылууга ээ болот жана күнөөлөрү үчүн кийин кыйналбайт. Бул эң зор кубаныч. Ар бир ишенген адам асманга, мекенине, өз уясына умтулат. Эми баргыла, малыңар кача баштады. Чабалекейлер алыскы өлкөдөн өз мекенине кандай келгенин унутпай жүргүлө. Өзүңөрдү карагыла жана чабалекейлердин арасынан акылдуулар гана бул алыс жолду басып өткөнүн жакшылап эсиңерге түйүп алгыла. Алдыдагы учууга жеңил ойлуулук менен карагандар, же такыр эле ойлобогондор деңизге чөгүп кетишет. Балдар биринин артынан бири жайыттагы малдарына чуркап кетишти. А Мефодий менен Самко терең ойго батып отуруп калышты. Уксаң, Мефодий, деди бир убакта Самко, чабалекейлер жөнүндө айтып бергениң абдан сонун окуя экен. Эгерде бул көрүнүш биздин да үйүбүзгө кайтышыбызды сүрөттөсө, анда биз Градовадо жашагандар туура эмес жолдо жүргөн турбайбызбы? Сен ошондой деп ойлойсуңбу? А эмне үчүн? Деп Мефодий кубанганынан жылмайып жиберди. Себеби чабалекейлер баарын Кудайга сыйынуудан баштаптыр. Биз болсо өзүбүздүн Африкабызда түөлүк кала тургандай болуп жашайбыз. Биз эч нерсени сыйынуу менен баштап, сыйынуу менен бүтүрбөйбүз. Сыйынуу биздин иштерибизге да туура келбейт. Таптакыр эле башкача жашайбыз. Буга эмне себеп? Эмне Теңир бизге кичинекей чымчыктарга караганда азыраак ырайым көрсөтөбү? Ал биздин баалообузга татыктуу эмеспи? Биздин жакшы иштерибизге жардам бере албайбы? Биз ал жөнүндө ойлонбойбуз. Момолой чычканга окшоп караңгыда адашып жүрөбүз. Жарыкты эстеп да койбойбуз. Билесиңби, Самко, чабалекейлер ата мекенине учаардын алдында чогулуп сыйынуу уюштурушкан. Бул градовалардын чогулуп алышып, Кудайга өз жашлоорун тапшырып, түйлүк куткарылууга, деңиз аркылуу жээкке күч сурашын күтүүгө мен каршы эмесмин. Бирок менимче азыр эрте. Бирок айтчы, эгерде муну бүт айыл баштабаса да, биз мисалы, сен жана мен ушул жерден азыр баштасак болбойбу? Ушул жерден азырбы? Сыйын үйүндө сыйыныш керек го? Биз азыр сыйын үйүндөбүз. Адамдардын колу менен эмес, Кудай өзү жасаган сыйын үйдөбүз. Кудай бүт жерде жана бүткүл дүйнө анын укмуштуу сыйыны үйү болуп эсептелет. Сен ушул жөнүндө ойлондуң беле? Ооба, бул чын. Бирок мен азыр сыйына албайм. Эмне жөнүндө жана кантип сыйынышты мен билбейм. Уялсаң боло, Кудайга эмне айтышты билбейсиңби? Үйдөн сен ата-энең менен сүйлөшөсүңбү? Аларга айтар сөзүң бар да. Эгерде сен алар менен бир-эки эле күн сүйлөшпөй калсаң, зериге баштайсың. Анан кантип эле асмандагы атаңа айтар сөзүң, ойлоруң жок болсун. Айланаңа көз жүгүрчү, өзүңдү тереңирээк карачы. Сенде болгон жакшы нерселердин баарын сага ал берген. Сени оңдоо, тазалоо, баардык жаман, кир, ыпылас нерселериңен арылтуу кимдин колунан келет? Деңиз аркылуу ата мекениңе учуп жетүү үчүн эмнең жетишпейт? Сага бул үчүн ким күч бере алат? Кудай дайыма Кудай, жана баардык жерде Кудай, баарыбыздын асмандагы атабыз. Анан сен ага эмне жөнүндө айтышты билбейсиң? Сыйынганды кантип билбейсиң? Асманга бара турган жолго көрсөтмөнүн кереги жокпу? Кудайга жага турган таза, кубанычтуу, жакшы жашоого күч алгың келбейби? Сен өзүңдүн ички жаныңдын кир экенин сезбейсиңби? Ошого өкүнүп тоо кылып, кечирим алгың келбейби? Самко унчукпады. Көздөрүн ирмебей, терең ойго чөмүлүп отурду. Анын башында күрөш жүрүп жатты. Достор токойдон кыйла эле кеч кайтышты. Ойго чөмүлгөн Самко ата-энесинин кандай өзгөрүп калганын байкаган жок. Энесинин кубанычы койнуна батпай, атасы болсо өзгөчө мээримдүү болуп калыптыр. Ал үйүнүн астындагы тепкичте чөптүн үстүндөгү уясынан кирип чыгып жаткан чабалекейлерди карап отурду. Анын кулагына чабалекейлер үйлөрүнө кайтып келишти деген үн жаңырып турду. Эх, деп үшкүрдү ал. Жыл сайын ушундай болчу. Бирок Теңир мага ар бир чымчык аркылуу эскертүү жиберип жатканын түшүнбөй жүрүптүрмүн. Асмандагы атамдын үйүндөгү өз уяма кайтышым керектигин жана бул жолго жакшылап даярдануунун зарылдыгын Теңир мага эскертип жаткан турбайбы? Адамдын Кудайга алып бара турган жолу узак жана элдер аны өтө чаташтырып салышкан деген Мефодий токойдон коштошуп жатып. Баарынан мурда жол көрсөтө турган Кудайдын картасы болуу керек. Карта бул Кудайдын сөзү. Ыйса Машаяктын окутуусу ушул картаны изилде. Ар бир сөздү, ар бир ойду изилде. Жана ушул багыт менен жүр. Жана башкаларды да чакырып кошуп ала жүр.
Самко Мефодийдин бул сөздөрүн эстеп ойлонду. Бул туура. Биздин жашоодо туура жолго ушинтип гана чыга алабыз. Бирок кептин баары менин эч нерсе билбей, тамгаларды араң терип окуганымда болуп жатпайбы? Адегенде Кудайдын картасын мен өзүм изилдейм. Анан жакшы түшүнө баштаганда башкаларга да түшүндүрөм. 3-бөлүм. Еврей карыя өзүнүн кепесинин жанындагы чоң жаңгактын түбүндө кан сөлү кеткен арык манжалар менен итине каткан нандарды майдалап отурду. Байкуш абышка жалгыз бой эле. Анын бул жарык дүйнөдө бир да жакын адамы, бир да кымбат нерсеси жок болчу. Чынында анын кепеси, кичинекей огороду, жаңгагы жана анын түбүндө отургучу бар эле. Бирок булар да ал үчүн кымбат эмес эле. Давидтин өз мекени алыста болчу. Бул жака келген катары келгендиктен өз тилинде эч ким менен сүйлөшө алчу эмес. Ал ушул жерде карыды, бирок өгөй боюнча калды. Кайсы жерде өмүр сүрүү ага баары бир болчу. Кыштакта аны кармай турган деле эч нерсе жок эле. Эл ага ал элге көнүп кетти. Бирок алардын ортосунда ысык сүйүү болгон жок. Анан кантсин, ал еврей да. Кышында анын ооруп жатканын кошуналары билишкен. Бирок ага эч кимиси басып барып койгон жок. Еврей менен кимдин иши болуптур? Бир гана Мефодий кирип чыгып турар эле. Анан калса, ал дагы келгин. Ал дайыма оорулууга көз салып турчу. Дагы да болсо, ал анын жанында. Кары еврейди эч калтыргысы жок. Мунусунда Давид карыя өтө ыраазы. Давид менен бир кызыктай окуя болду. Еврей карыя өлүм алдында жатып, менин жүрөгүм адамдар үчүн өлдү деп ойлогон. Бирок ал жандана баштады. Аны таптакыр чоочун бала, болгондо дагы машаякчы жигит жылытты. Башында Давид карыя чыныгы еврей катары машаякчылардан көп жамандык көргөндүктөн капыстан чыга алган жарыктын нурундай болуп, жанында турган келгиндин өзгөчө мамилесине шектүү карачу. Башка кошуналар Андрачиктин кызматчысы менен өзлөрүнүн ортосундагы айырмачылыкты байкашчу эмес. Бирок еврей карыя баамчыл болчу. Ал муну не баг эле, качан Мефодий биринчи жолу эч ким сүйлөбөгөн, ал турмак эң жакын адамдары да таштап кеткен Давид карыяга кудуктан суу алып келип берип, анын жаман кепесинде аны менен өтө сүйгөн жакын адамдай сүйлөшүп отурганда эле бул жигиттин өзгөчө экенин байкаган. Еврей карыя бир нерседен гана, башка жигиттердей анын эң башты кылык жоруктары жокпу деп коркчу. Бирок кандай болгон жок. Мефодийдин жүрүш турушу эч кемтиксиз, мактоого татырлык эле. Ал ичимдик ишчи эмес, Кудайдын осуяттарын аткарып гана жашачу. Бул жаш машаякчы адамдардын баарын чындап сүйөрүн еврей карыя билчү. Ал Мефодийге жашырын көз салып, анын жардамы тийбеген бир да кошунасы жок экенине көзү жетти. Кышында деп айтып берип жатты кароолчу. Аркама отун артынып алып, токойдон кайтып келе жатсам, Мефодий Андрачиктин ат арабасы менен кубалап жетип, арабадан дароо секирип түштү да, мени өзүнүн ордуна тургузуп, ал эми өзү арабанын жанында үйүнө чейин жөө келди. Ал эми жазында Андрачиктин жерин айдап жатканда, элдин баары ачуу тилинен корккон, улгайып калган Глинарка деген тажал жесирдин жерин Мефодий кошо айдап берген болчу. Буга чейин ал аял эч кимден жакшылык көргөн эмес эле. Бул аялга башка жактан келген жигит ага биринчилерден болуп жардам көрсөттү. Албетте, мунун баары майда барат нерселер болчу. Бирок ал жөнөкөй кызматчы гана болсо, башка эмне кыла алмак эле. Дегеле ал кимге кыйын болуп жатканын байкап калса эле, колунан келишинче сүйүү менен жардам берчү. Бир сөз менен айтканда, ал колунан келгенин баарын жасар эле. Еврей карыя баланын кандай кызматчы экенин байкап жүрчү. Мефодий бул жерде көпкө болду. Андрачиктин күйөө балдары эч качан чарбасына ушул кызматчыдай көңүл бурушчу эмес. Мунун баарын Давид карыя көрүп турду. Үйдөбү, короодобу бир нерсени оңдош керек экенин көрүп калса, ал дароо кожоюнун ошону бүтүрүшүн талап кыла турган. Ыйык жазууда айтылган Ыбрайымдын кулу да өзүнүн мырзасына ушул акылсыз кишиге кызмат кылган кызматчыдай кызмат кыла алган эмес. Давид Андрачикти акылсыз деп эсептечү. Еврей карыя анын иштеринин оңунан чыкпаганын көрчү. Бирок ага жардам берүүнү ойлоп да койчу эмес. Анын үстүнө ишеними башка адам менен анын кандай иши болмок эле. Ал еврей тиги киши ага кандай мамиле жасаса, ага да ошондой мамиле кылчу. Мефодий андай эмес эле. Кызматчысы кожоюндан акылдуураак экенин еврей билчү. Бирок Давид бир да жолу жигиттин Андрачик жөнүндө жаман айтканын уккан эмес.
Тескерисинче ал аны сыйлачу жана сүйчү. Адамгерчилик жагынан да жигит таза жан болчу. Ал болсо жаш жигит. Ал эми Андрачиктин бир кызы, Петраштын 2 кызы бар эле. Жалпы кудук еврейдин терезесинин так түбүндө болчу. Абышка 3 кыздын сууга келгенин жана жигиттин аларга суу алып берип жатканын көп көрөр эле. Кыздар аны карап жылмайышса, ал дагы агасы катары аларга жылмайып койчу. Еврей карыя эрксизден аны Египеттеги Жусуп менен салыштыра турган. Петраштардын кыздары эң баш кыздар эле. Бирок Мефодийдин аркасы менен алар өзлөрүн кармап калышты. Айрыкча ал Самкого бара баштагандан тартып. Ушунун баары Давидти жигитке көбүрөөк тарта баштады. Өткөн жумада Мефодийдин ага келгенине еврей карыя аябай сүйүндү. Ал өзүн Мефодийдин алдында милдеттүү сезип, жаш жигитке болгон сүйүү сезимин бир нерсе менен көргөзгүсү келди. Эми ал жигит өзү андан жардам сурап келип отурат. Ал андан Самкого эсептегенди жана соодо ишин жүргүзүүнү үйрөтүп коюусун суранды. Балким Давид дүйнөдө эч кимге сүйүү менен жардам көргөзгөн эместир. Бирок Мефодий сураганда ал дароо чын жүрөктөн макул болду. Жөн гана, сен эмне кошунаң үчүн убараланасың? Ага кандай тиешиң бар? Анын ата-энеси, жакындары бар. Алар Самкого өзлөрү каралашат эле да, деп койду. Бул күтүүсүз сөздүн жообун Мефодий Петрач карыяны күнөөлүү менен берет экен деп күттү. Бирок кандай болбоду. Кызматчы жай гана мындай деди. Билесизби кошуна, Ыйса Машаяк шакирттеринин Кудай Теңириңди бүт жүрөгүң менен сүй. Жана жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүй деп окуткан. Мисалы мен эч жардамсыз жана күчсүз болсом, жана мага эч ким кам көрбөсө, мага абдан кыйын болмок. Ошондой эле Самкону да мен ошондой деп ойлойм. Ата-энеси албетте аны жакшы көрүшөт. Бирок алар ага жардам бере алышпаса, анда эмне кылуу керек? А мен анын жашоосун кантип жеңилдетүү керектигин билем. Кудай мага жакшы ой берди, жана мен аны ишке ашырууга милдеттүүмүн деп эсептейм. Давид макул болду. Жигиттин айткандары да, жасагандары да Абышкага жакчу жана туура деп эсептечү. Бир нерсени гана еврей карыя жактырчу эмес. Мефодий аны өзүнүн Ыйса Машаягы менен тажатчу. Кызматчы ага күбөндө Ыйса Машаяк жөнүндө айтып берчү. Байыркы осуятты окуганда да Ыйса Машаякты кошчу жана ар бир сүйлөшүүнү куткаруучу бизди сүйөт деп бүтүрчү. Давид карыя бул сүйлөшүүлөр жөнүндө ойлогусу да келчү эмес. Эгерде ал баарын башынан ыргытып салса, ал аларды эч качан эстемек эмес. Кыздан төрөлгөндөгү күнөөнүн жылаандын башын тебелей тургандыгы, Ыбрайымдын токуму жана Дөүттүн уулу болгондугу, бүт дүйнөнүн күнөөсүн өзүнө алгандыгы жана Машаяк аталган ким экендиги жөнүндө окуп берүүгө уруксат бергенине өзүнө өзү кычырланып жүрдү. Мефодийдин айтып бергенине караганда, анын ишеними укмуш сонун эле. Бул чынында эле сүйүү жолу болчу. Ал еврей карыянын таарынычка толгон жүрөгүнө айыктыруучу бальзамдай таасир берип жатты. Эгер мурун бирөө Давидке Ыйса Машаяктын окуусу жөнүндө айтса, ал келекелеп күлмөк. Анткени анын жанында жашагандардын бардыгы Машаякчылар деп аталышканы менен эч кимиси Машаяктын окутуусу боюнча жашашчу эмес. Алар урушуп, согушуп, киши өлтүрүп, уурулук кылып, сотко чейин барышчу жана бири-бирин кечиришчү эмес. Алар жыйынга барышчу, бирок ал жакта айтылгандарды аткарышчу эмес. Кыштакта жакшы кабарчылардын 2 жыйыны бар эле. Машаякчылар башка диндин адамдарын, алардын окутуусун жактырышчу эмес. Бирок буга карабастан өзлөрүн сүйүүгө жана боорукерликке үйрөткөн Кудайга ишенгендер деп аташчу. Эгерде алардын кимдир бирөө келип, Ыйса Машаяктын окутуусун айтып баштаса, Давид карыя ачууланмак. Себеби ал анын жашоосу менен окутуусун салыштырмак. Бирок бул мээримдүү, кишипейил жигит өз ишеними кандай талап кылса, так ошондой жашачу. Ал Машаякты сүйчү жана анын осуяттарын аткарчу. Давид муну жакшы билчү. Муну бул адам аткара алгандан кийин башкалар ошонто алышпайбы? Эмне үчүн бул адам менен башкалардын ортосунда ушундай айырмачылык бар? Абышка бул жөнүндө көп ойлонду. Эч ким бул суроого жооп бере алган жок. Кутмандуу кишиңиз менен деген үн угулду. Ал башын көтөрүп, бет маңдайында турган жигитти көрдү. Азыр эле ал жөнүндө ойлоно турган. Бирок аны жакында көрөм деп ойлогон эмес. Мен сизге жакын арада келем деп ойлогон эмес элем, кошуна. Мен да сени көпкө чейин келбейт го дегем. Анын бырыш баскан беттерине кызыл жүгүрүп, сыпайгерчилик менен отургучтан орун бошотту. Отур, Петрач менен эмне жөнүндө макулдашканыңды билгим келет.
Мефодий отуруп болгонун болгондой айтып берди. Ким билет деп ойлонуп башын чайкады еврей. Иш оңунан чыгаар бекен. Баардыгы жакшы болоруна ишенем. Бул иш ийгиликтүү болсун деп сыйынгам. Жана сыйынуум угуларына да ишенем. Алар 1 мүнөт сүйлөштү да, анан карыя өзү мерчем түзө баштады. Петрач кандай тартипте ишке жакшы киришүүсү керек экендиги жөнүндө ойлонду. Кошуна деп таң кала сурады Мефодий. Бул жерде соода жүргүзүүгө мүмкүн экенин билип туруп, эмне үчүн өзүңүз баштаган жоксуз? Эмнеге чөпүрөк сапырак менен эле алек болуп жүрдүңүз? Жигит карыянын колунан кармап, анын терең кайгыга чөмүлө түшкөн жүзүнө мээримдүү карады. Эмне үчүн соода ишин баштаган жоксуң дейсиңби? А мен сенден сурайын, эмнеге жана кантип баштайт элем? Эмне үчүн жана ким үчүн кам жеп аракет кылмак элем? Чөлдөгү жалгыз бактай жалгызмын. Курсакты тойгузуш үчүн кичине иштеп коем. Ошол жетишет. Бир нерсе менен алек кылбасам, жалгыздык менен кайгымдан өлүп калмакмын. Колумдан келген ишти кылып жүрдүм. Мунун баарын эмнеге эске түшүрдүң? Карыя колун дароо тартып алып, бетин жаап, чыканагын тизесине таяп отуруп калды. Бир нече мүнөт ал кайгыга чөгүп, өткөндөрдү эстеп, ушул калыбынан жазбай отурду. Мефодий аны аяп, ага жалооруу карап турду. Анан ал карыяны кучактап, ак чач баскан башын көкүрөгүнө кысты. Давид карыя буга чейин эч ким менен өз кайгысын бөлүшкөн эмес. Жана бирөө үчүн ушунчалык кымбат адам болом деп ойлогон да эмес. Ал жаш кезинде ынак сүйүүнүн бактысын билчү. Бирок кийинчерээк бактысынан кол жууганда, адамдарга болгон ишеничи жоголо элек деле, ал өзүнүн жүрөгүндөгү адамдык сезимдерине суу сээп салган. Ага жүрөгү таш болуп калгандай сезилчү. Бирок ал чындыгында таш эмес эле, муз болчу. Жана ал муз сүйүүнүн нуру жылтаары менен эле ээрий баштады. Карыянын жүрөгү Мефодийдин кучагында бороондогу картаң дарактай титиреди. Ал буулугуп ыйлап жиберди. Жана көп жылдан берки ага көздүн жашы анын бырыш баскан бетинен сызылып жатты. Мефодий карыяга жолто болгон жок. Ал өзүнүн башын Давид карыянын бурул башына жөлөдү. Анын да көздөрү нымдашып калган эле. Ыйлап жаткан жүзүн жаппагандыктан ал анын көз жашын сүрттү. Жайма койчу, деди Давид жашаралаш. Эмнеге эле сен каарыган эверей үчүн тырсызданасың? Баары мени жек көрүшөт. Жалгыз гана сен мен үчүн кайгырасың. Эмне үчүн? Анткени мен сизди жакшы көрөм, кымбаттуу кошуна. Эмне үчүн сен мени жакшы көрөсүң? Деп карыя кайрадан көзүнө жаш алды. Мени эч ким жакшы көрбөгөнүнө көп болду. Мени бир гана энем жакшы көрчү. Бирок анын жакшы көргөнү да калп болуп чыкты. Кандайча калп? Сен аны сураба, мен айтпай эле коеюн. Мени кое берчи, деди карыя бир аз сооруна түшүп. Мефодий аны кое берди. Мага ишенип коюңуз, кошуна. Ушунча жылдан бери жүрөгүңүздө катып келген кайгыңыз менен бөлүшсөңүз, жеңилдеп калмаксыз. Мага толук ишениңиз. Мен сизди жакшы көрөм, жана кайгыңызга ортоктош боло алам. Чын эле, деп карыя ордунан турду. Анын кайгылуу көздөрүнөн от жанып кетти. Мен сага ыраазымын. Сен менин кайгы муңумду дагы жеңилдеттиң. Сен боорукерсиң, бирок дүйнө ыпылас. Балким сен да мага окшобой абайлап жүрүшүң үчүн менин айткандарым сага сабак болор. Ошентип еврей карыя сөзүн баштады. Мени ындын өчкөн өңүмдү, бырыш баскан бетимди, жана жакшы көрбөгөн көзүмдү көрүп туруп, мен да токойдогу талдай болуп, бир кезде жаш, сулуу жана шамдагай болгонума сен ишенер бекенсиң. Ал кыр жыйган денесин бакка жөлөп, өзүнүн алсыз колдору менен баланын күчтүү колдорун кармады. Ата-энем мага соода иши мураска калтырып кеткен. Мен анча бай болбосом да, менин ата-бабаларымдын Кудайы мага ак батасын берип жатат деп эсептечүмүн. Анткени менде чындыгында байлык бар болчу. Ал байлык менин Ливан гүлүндөй сулуу аялым эле. Андан балам да бар эле. Сулуулук үчүн аман калган Мусадан да ажардуу болчу. Адам бейиште да анчалык бактылуу болбосо керек деп ойлойм. Бирок баары өтүп кетти. Муну сага кантип түшүндүрсөм? Мен үйдө көп болчу эмесмин. Ишиме алек болуп жүрүп, аялыма башка бирөөнүн көз артып жүргөнүн билбептирмин. Бир жолу мен үйгө алыстан кубанычка жана үмүткө толуп кирип келсем, үйдө эч ким жок, бош калыптыр. Карыя башын макчыды. Ууру келип, көздөрүмдүн кубанычын, жүрөгүмдүн байлыгын уурдап кетиптир. Ал машаякчы эле болсо эмне? Өзүбүздүн эле арабыздагы ууру экен. Мен кайгыга баттым. Соттон сотко чуркадым, бирок эч жыйынтык болбоду. Айласыздан ажырашууга макул болдум. Анысы аз келгенсип, сот баланы дагы берди. Ууру мага караганда көрөнүктүү адам эле. Ал сөзү өтүмдүү,
бай чиновник болгондуктан мени ар кайсы жакка калчашты. Мени эч ким ал тургай Кудай Теңирим да жактабады. Ал эми алардыкы көчүп кеткенче баары ойдогудай болуп жатты. Кийин алар Венгрияны таштап кетишти. Андан бери алардан эч кабарууга элекмин. Чүрпөм кайда экенин жана аны менен эмне болгонун да билбейм. Эх, Мефодий, ушунун баарын эстеген сайын аюптай болуп, кана менин Кудайым, мен ага жүрөгүмдөгү мүшкүлдү алып баргым келет деп айтканга даярмын. Ал баардыгын башкаруучу, кызым Эсфир менен аялым жөнүндө бир гана ал билет. Аялым мени таштап башка бирөөгө алмаштырып кетти. Бирок мен аны эч качан күнөөлөбөйм. Андай ой да келген жок. Экөөбүз үйлөнгөндө ал аябай жаш болчу. Ал эми тигил мырза аябай сулуу жана кадырлуу адам эле. Ошентип ал аны өзүнө тартып алды. Эгерде ал мага кайра келүүнү кааласа эле, мен баардыгын кечирип, чын дилимден кабыл алмакмын. Бирок мени ага киргизишкен жок. Мени орой жана каардуу деп айтып коюшкан окшойт. Ал менден корксо керек. Ошентип мен үчүн баары бүттү. Мен ал шаардан качып, өзүмдүн кайгым менен ушул жерге жашап калдым. Ушул кышта өлөм го деп үмүттөнгөм. Өлүм мени кайгыдан куткарып, кыйынчылыктарымдын баарын мөрзөгө ала кетем деп ойлогом. Мына ушундай. Сен айт деп кыйнаганыңдан улам баары жандана баштады. Жоготуу, кайгы жана жүрөк оорунун баары. Мунун баарынан сага эмне кереги бар? Эмне пайда? Аябай чоң кымбаттуу кошуна. Мен эми сиз үчүн эмне деп сыйыныш керек экенин билип алдым. А сиз шашпай кое туруңуз. Убакыт келет. Ошондо мен сизди ачыктыкка чакырганыма ыраазы болосуз. Мефодий ордунан турду. Анын артынан еврей карыя да козголду. Анан алар Давидтин кепесине киришти. Карыя чыракты күйгүзгөндө Мефодий бош кумараларды көрүп, таза суу алып келди. Давид ооруп жатканда кылгандай эле азыр да ал үй ичин иретке келтирди. Андан кийин ал отургучка отуруп, эски калың ыйык жазууну алып окуй баштады. Еврей карыя ак аралаган башына тумак кийип алды. Мефодий да кожоюнду таарынтпас үчүн башына баш кийим кийди. Еврейлерде Кудайдын сөзүн окуп жатканда жылаң баш болуу шылдың болуу эсептелет. Бүгүн Ышая пайгамбардын келе турган куткаруучу жөнүндө жазган 53 бөлүмүн окушту. Мефодий бул пайгамбарчылык Ыйса Машаяк жөнүндө экендигин толук түшүндүрүп берсе да, еврей карыя эч каршы болгон жок. Алар ошентип тынчтык менен тарашты. 4 бөлүм. Кээде жума артынан жума, ай артынан ай билинбей бат эле учуп турат. Андрачикте да ошондой болду. Алардын жумушу көп болсо да, быйылкыдай тез бүткөн эмес. Мунун баардыгы сыйынуудан жана Кудайдын сөзүн аткаруудан болуп жатат го, деп ойлоду Андрачиктин аялы. Ал кичине сакайып, эми өзү тамак жасап, оокат кылып калган. Дорка да үйгө байыр албай, талай иштерден калбай бара баштады. Кемпирге эртең менен Андрей отун суусун алып келип койсо эле болду. Бир сөз менен айтканда, Андрачиктин аялы өмүрүндө жумуштар үчүн азыркыдай ыраазы болуп көргөн эмес. Мурун анын күйөөсү дайыма ачуулуу жана ырайымсыз болчу. Кээде күйөөсү ичип келип, чаң сала баштаганда ал дагы чатакташа кетчү. Ошондон кийин алар адаттагыдай эле бири-бири менен бир жумалап сүйлөшпөй калышчу. Кыздары күйөөгө чыгып, күйөөлөрүн үйгө алып келишкенде, күйөө балдары кайненесине баш ийгилер келбеди. Ошондуктан чарбасы жаман абалда болчу. Мурда үйдө Кудайдын ак батасы болбогонун кемпир эми түшүндү. Жылына бир жолу кечки тамакка барышканда гана сыйынышчу. Эртең менен туруп алышып, ар кимиси өзүнчө күбүрөнүп, акылдары жетпестен эле жаттаган сөздөрдү айтып сыйынышчу. Ушул дагы сыйынуу. Анда Кудайдын бергенине ыраазычылык айтуу деген кайда? Ушундай адамдардын жүрөктөрүнө Кудай кантип ак батасын берсин, кантип алардын жашоосун өзүнүн ырайымы менен жарык кылсын. Алардын жүрөктөрү таап-такыр жабык эле. Кудайдын ырайымынын нуру киргенге бир да жылчык жок болчу. Кемпир Кудайга кайрылуу керек экенин билди. Жана ал чындыгында эле бүткүл жүрөгү менен ага кайрылды. Ошол дүйнөдө куткарылууга абдан муктаж болгон адам ал өзү экенин билди. Ошондуктан ал жүрөгүн Машаякка, Кудайдын уулуна ачып берди. Жана ал анын жүрөгүнө кирди. Бир жолу ал күйөөсү менен отурганда, ага татыктуу жубай боло албаганына өкүнүп, андан кечирим сурады. Эгерде Теңир алардын жашоосун улантса, мындан ары Кудайга жана үйдөгүлөргө чын ниеттен кызмат кылууга убада берди. Андрачик аялынын мынтип кечирим сураганына онтойсуздана түштү да көзүнө жаш алды. Экөөбүз тең бири-бирибизден кечирим сурашыбыз керек, деди ал.
Сен мага жакшы эле жубай болдуң, а мен сага андай күйөө боло албадым. Мефодийдин мындан ары мынтип жашоого болбойт дегени чын экен. Анда кандай кылабыз? Эски жашообузга токтоо деп туруп, жаңы жашоону башташ керек. Биз чындыгында эле Кудайдын эркине каршы жашап турбуз. Мен муну эч кимге айта элекмин, бирок сага айтайын. Мен биздин кызматчыбызды, анын жашоосун карап туруп, өзүмдүн жаш кезимдеги жана ушуга чейинки жашоомду эстеп аябай уялам. Биздин үйдө ал келгенге чейин эле Кудайдын сөзү бар эмес беле? Бирок аны окуйт деген ойдо жок эле да. Аны эми гана түшүнүп отурбайбызбы? Биз акылы жок айвандан да жаман жашачу турбайбызбы? Мал акылсыз, ал ичип жейт, уктайт жана иштейт. Андан жаныбыз үчүн эч пайда деле албайбыз. Бирок ал адамдарга зыян деле келтирбейт. Биз болсо ичип жеп, уктап, иштеп эле тим болбостон мас болуп алып, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү ар кандай ыпластыкка толтурабыз. Кудайга акырат келтирип кордойбуз. Анан бизди көргөн балдар кандай тарбия алат? Алардын бизден кетип калганы таң каларлык эмес. Бизден алар жарытылуу жакшы нерсе алышкан жок. Өмүрүндө биринчи жолу аялы күйөөсү Кудай жана жашоо жөнүндө урушпай тынч сүйлөшүштү. Ошол эле кечтеги Самко Петрач менен Дорканын бакта отуруп сүйлөшүүсү да узакка созулду. Кемпир ооруп жүргөндө Мефодияга арнап жасап койгон отургучта Самко отурду. Дорка анын маңдайында бакка жөлөнүп алып, чабалекейлердин үйүнө кайтышы жөнүндөгү аңгемени угуп турду. Самко өзүнүн жакшы жолго түшкөнүн, күндү сыйынуу менен баштап, сыйынуу менен бүтүрөрүн да айта кетти. Эми ал бир гана Кудайдын айткандарын аткарбай коюудан коркоорун айтты. Андан арал Давид карыядан санаганды жана жазганды үйрөнгөнүн, жакында атасы ага соода ишин жүргүзүүгө дүкөн ачып берерин жана жашай турганга жаңы үй куруп бергенин жатканын баяндады. Дорка аны конт коюп укту. Ал бала чагынан эле Самкону аячу жана кийинчерээк аны менен эмне болоорунда көп ойлочу болгон. Самконун иштери алдыга жылып жатканын көрүп, ал чын жүрөгүнөн кубанды. Мурун ал эркин баса алчу эмес, азыр бир кыйла жакшы басып калды. Айрыкча шашпаганды. Калган жагын алып караганда ал мыкты жигит эле. Петрач карыя баласына үй курууну ойлогонун Дорка Самконун эжелеринин небак эле билип алган. Бирок ал баланын кубанычын тең бөлүшкүсү келип, билгендиги тууралуу ага айткан жок. Бир маалда Дорка менен Самконун жанына Андрачиктин койчусу Андрей басып келди. Ал чабалекейлер жөнүндөгү кереметтүү окуяны Самкодон небак эле уккан. Эми да сөз чабалекейлер жөнүндө болуп жаткандыктан, алар ошол чабалекейлердей болуп, сыйынуу сааттарын уюштуруу жөнүндө сүйлөшүштү. Билесиңерби, деди Дорка, эгерде ар бир күн үйгө бара турган жолдун кичинекей бир кесими болсо, анда биз аны ошого ылайык баштап, ошого ылайык улантуубуз керек. Чабалекейлер жолду басып өткөнчө көңүлдүү шыкылыктап сыйынышкан. Кечинде Андрачиктин үй бүлөсү кечки тамакка чогуу отурушту. Тамактан кийин кожоюн Мефодийден Библиядан бир нерсе окуп берүүсүн өтүндү. Дорка менен Андрей бири-бирин кубанычтуу карап коюшту. Анан Дорка ата-энесин карады да, булар да чабалекейлердин артынан учканы жатышкан го, деп ойлоду. Тегеректеги дүйнө күнөөгө баткан боюнча октап жатты. Ал эми Андрачиктин үй бүлөсү менен кошуналары кичинеден ойгоно башташты. Кудайдын руху ыйык жазууну түшүнүү үчүн алардын көзүн ачты. Алар өзлөрүнүн күнөөкөр экендигин сезип, Кудайды издей башташты. Машаяк жөнүндө көп ойлонушуп, чабалекейлердин үлгүсү менен үйдү көздөй чыгууга даярданып жатышты. Ошол көздө кара өрүк көп жемиш берди. Өтө жыш байлагандыктан бутактар көтөрө албай ийилип турду. Муну көргөн Петрач карыяда жаңы ой пайда болду. Билесиңби, мен эмне ойлоп таптым, деди бир күнү түштөн кийин Петрач баласына. Мен өкмөт башкармасына барып, кара өрүктөн арак жасаганга уруксат алам. Башкалардан да кара өрүк сатып алабыз. Ырас, алар азыр арзан. Анан мен патент алам. Бала бул сөздөргө кубанган жок. Бирок атасына эч нерсе айтпады. Ал терең ойго батып, үйүнөн чыгып, Мефодийге жөнөдү. Мефодий өзүнүн жерин казып жаткан. Андан алыс эмес жерде подгайскийлер иштеп жүрүшкөн. Кош келипсиң, Самко. Эмне, жумуштап келдиңби? Ооба, сага айта турган сөзүм бар. Алар учурашкандан кийин Самко атасынын сунушун айтты. Мефодийдин кабагы түйүлүп калды. Самко эч качан көрбөгөн ачуунун учкуну анын көзүнөн чагыла түштү. Муну шайтан ойлоп таап, сенин атаңа айтып берди. Самко, эгерде сенин атаң могу күрөктү колуңа берип, ошону менен тетиги Мартынды өлтүр деп буйрук берсе, сен эмне кылат элең? Кандай акылсыздык? Атам эч качан антип буйрук бербейт, деди чочуп кеткен Самко. Мен да эч качан антимек эмесмин. Эгерде сен арак сата баштасаң, ошону эле кылган болосуң.
Мурда Мартин Подгайский кандай аракет экенин сен билесиң да. Азыр Кудайдын ырайым менен жаңы жолго түшүп, Кудайдын чабайлекейлерине кошулуп калды. Ал биздики менен силердикинен башка эч кимдикине барбасын да билесиң. Ал өзү да азгырыкка каршы тура албасын билесиң. Эгерде силер жанында арак сатып кирсеңер, арактын жыты анын мурдун жарып турса, ал өзүн токтото алат деп ишене аласыңбы? Ал силердикине уун же туз сатып алганы келет. Эски адатыма түшпөйм деген ниетинде эле турса да, карышкырдын ийинине түшкөн койдой болуп кармалып калат. Атаң арак сунуш кылат. Анан сен ага коясың. Теги болсо баш тарта албайт. Мартин каршы тура албай, биринчи күнү бир чөйчөк, андан кийин экинчисин ичет. Ошентип уланып кетет. Мартин иче берет, кайра мурункусунан өткөн аракечке айланып, жырткыч айбандан айырмасы жок болуп калат. Андагы Кудайдын жарыгы өчөт. Денеси оорлуу болуп, алы кете баштайт да, ал бечара бир жерде айбанча өлүп тим болот. Ошентип ал Кудайга учуп барууга даярданып, уча албай, өлүп калган чабалекейдин кейпин кийет. Ким өлтүрдү? Ким күнөөлүү? Сен, Самко, сен. Бир гана Мартин менен болбойт. Аны таптакыр өлтүрөсүң, башкаларды өлүмгө түртөсүң. Подгайский аракеч болуп төрөлгөн эмес да, анын да ичпеген, арактын даамын билбеген учуру болгон. Кийин эле үйрөнүп кетти да. Кайдан үйрөндү деп ойлойсуң? Албетте, аракканадан. Шайтан ал жактан өзүнө көп шакирт тапты. Кудайга шүгүр, биздин Градовада акыркы жылдары шайтандын андай мектеби жок. Эми сен шайтанга кызмат кылып, аракечтердин мектебин ачканы жатасыңбы? Анда биз Давид экөөбүз ошол үчүн акыл үйрөтүп, бекер убар болгон турбайбызбы? Үйрөтүптүрбүз, сөз жок. Самко башын макчыды. Укчу Мефодий, мынтип айтпачы. Эч качан мындай болбойт. Мен Мартинга да башкаларга да арак куйбайм. Андан көрө колум шал болуп калганы жакшы. Самко үйүнө кетти. Мефодий күрөгүн алып, ишин улантты. Самкону үйүндө жаман нерсе күтүп турду. Атасы эчак эле канча киреше түшөрүн, жана баласы тоого кантип барарын ойлонуштуруп койгон эле. Айланасындагы эврейлер арактан байыбаганда, анан эмнеден байып жатышат? Көтүлбөгөн окуя. Баласы эч нерсе уккусу да келбей калыптыр. Ага каранда тоону оңоюраак жылдырасың. Атасы аябай кычырданды. Самко кумсара түштү. Бирок арак жөнүндө эч нерсе уккусу келген жок. Атасы айтпаганды айтып жемеледи. Бирок ал оозуна суу толтуруп алгансып ооз ачпады. Эмне сен кайырчы болгуң келеби? Деп атасы урушуп жатты. Мен сени ушул жакка чейин бактым. Эми мындан ары бага албайм. Эгер мен уккуң келбесе, түйүнчөгүңдү ал да дүйнөнү кезип кет, деди атасы. Атасынын сөздөрү Самконун жүрөгүнүн терегине тийди. Ушул мүнөттө ызы чуудан улам энеси кирип келди. Ал күйөөсүн да, баласын да тыйып кирди. Күйөөсүн эптеп көндүргөнсүдө, бирок баласын көндүрө албады. Ал таштай болуп кебилбеди. Анан ал ачуулана баштады. Энесинин артынан эки эжеси, улуу эжесинин жигити жана анын жолдошу да кирип келишти. Ал экөө тең башка айылдан эле. Петраштардыкына учурашканы келишиптир. Алар атасынын оюн колдоп, Самконун акылсыздыгына күлүп жатышты. Эгер Самко каалабаса, анда мени алгылады ата, деди болочоктогу күйөө баласы. Бул ишти мен эле жайгарып коем. Ал бизди май чуңкурга айланат. Арактан башка эт сатуучу жайды ачкыла. Кыштыкта андай жок эмеспи? Мен да бул ишке 200 гульден чыгарат элем. Силер аларды Эвага бере турган септен кармап калгыла. Биз чогуу баштайбыз. Самко өзүнүн жемиш багында кала берсин. Башында бул сөздөр тамаша катарында эле сүйлөнүп, болочок күйөө баласы кайнатасын көкүтүп койгусу келген. Бирок бул чынга айлана баштады. Кыз дагы эми кайнененин колуна барбай, өз энесинин жанында калаарына кубанды. Энеси дагы кандай эле эне кызын жанына алып калгысы келбесин, ал күйөөдөгү кызы болсо деле. Кызы үйдө калаарын ойлогондо эненин көздөрү жалжылдап кетти. Болочоктогу күйөө баласынын сунушуна атасы да ыраазы болду. Кызына оокат бөлүп да кереги жок. Бардыгы өзлөрүндө калат. Самкодон башкасынын баары тез эле бир жыйынтыкка келип, бул ишти ошол эле жерден чечип коюшту. Болочоктогу күйөө бала чыгып баратып, Самкодон жөн эле сурамыш болуп койду. Эмне? Атаңды угасыңбы? Же мен ишти баштай берейинби? Мен айттым го, бул ишке барганча кайырчы болуп калганым жакшы деп. Деди Самко жүрөк заада болуп. Мен шайтандын ишин кылып, жан бакканча кайыр сурап курсагымды тойгузам. Жана сен да бул ишти баштабайсың деп ойлойм. Кудуреттүү Кудай буга жол бербейт. Теңир силердин оюңарды бузуп, мүдөөңөрдү ишке ашырттырбай салат. Аны дагы көрө жатабыз, сүйүктүү пайгамбар, деп келечектеги араккананын ээси каткырып күлүп, жолдошу менен өз айылына жөнөп кетти. Эртеси күнү Петрач Мефодийге бет алды. Самкого болгон кыжырдануусу тарап калган. Ал баласын бекер таарынтып койгонун түшүндү.
Бирок ал кимдин айынан көкбеттенип тырышып жатканын билип, ошону менен эсептешкиси келди. Андрачиктин кызматчысы ичкиликти жаман көрөрүн карыя билчү. Мефодий бир гана Подгайскийди эмес, Андрачиктин өзүн, анын жумушчусу Андрейди жана Самкону да ичпөөгө көндүргөн. Ал Петраштын өзүнө да арактын зыяндуулугун, аны ичүү күнөө жана уят экенин айтып, андан баш тарткызмакка аракеттенген. Петраш түнкүсүн уктай албай чыкты. Эгерде менин эркимди аткарбасаң, үйдөн кууп чыгам деген сөзүн артка алгысы келбеди. Бир жагынан баласын үйүнөн кууп чыгарса, эл кеп кылат деп намыстанды. Анын үстүнө аталык жүрөгү да даабады. Кече ал каарданып жатып, ата-энелик сезим бар экенин унутуп койгон эле. Бирок бүгүн ал сезим өзү жөнүндө эскертип жатты. Андрачиктин кызматчысы болбогондо баары жакшы болмок деп ойлоду ал өкүнүч менен. Эми ага көргүлүктү көрсөтөт. Жолдо катар Петраштын кыжырдануусу күчөп баратты. Ал Мефодийдин участогуна келип, баардык окуянын күнөөкөрү көңүлдүү иштеп жатканын көрүп, кармана албады. Менин уулумдун мээсине эмнен барын куюп салгансың, деди ал саламдашпастан эле. Капкаяктан тентип келген селсаяк менин үйүмө чыр чатак салат экен да, Ашкана уюштурганы жатканым менен сенин эмне ишиң бар? Атасынын тилин албоочулукка уулумду азгырганга кандай акың бар? Еврей карыя ызы чуун угуп, жакыныраак басып келди да, жаш машаякчы жигитти сынай карап турду. Калыс эмес мамиле кылганда Мефодий өзүн кандай кармаарын Давид мурунтадан эле көргүсү келип жүргөн. Мына эми ошондой мүмкүнчүлүк келип турат. Мефодий бул кишиге кандай жакшылык кылганын, анын баласына окуганды жана жазганды үйрөткөнүн еврей карыя жакшы билчү. Самкого эсептегенди жана соода иштерин жүргүзгөндү үйрөтүүгө ал Давид карыяны да көндүргөн. Мефодий ага жакшы кошуна катары жардам көрсөткөн. Ал болсо келип алып, баардыгы үчүн жекече эсептешип жатат. Анын оозунан жек көрүүчүлүк менен жийиркенүүнүн сөздөрү биринин артынан бири чыгып жатты. Еврей Мефодийди таштай катып калгансып, телмире тиктеп турду. Ал эми Мефодий бул сөздөр ага тиешеси жок болгонсуп, кебелип да койгон жок. Еврей карыянын ачуусу келип кетти. Мефодий тигил богооз немени чучугуна жеткире урушса экен деп тиледи. Бирок ал анткен жок. Петраш Мефодийге тигиле карады. Алардын көздөрү тиктеше түштү эле Петраш жаагын жапты. Ошентип сен шайтан оозуңа салып бергендин баарын айтып бүттүңбү? Деди камырабай. Ал тургай күлүп да койду. Ушул ичкилик иши боюнча мага шайтан карыз болчу. Мен ага көп кайгалып келген элем. Эмне үчүн эле ал көпкө тынчып калды деп таң калып жаттым эле. Машаякка жакшы кызмат кылбай жатамбы деп да чочуладым. Эми менин жүрөгүмдө тынчтык. Эми сен жөнүндө сүйлөшөлү. Тилиңе шайтан байлап бергендин баарын менин алдыма төктүң. Ал сөздү эми кое туралы. Эми сен айтчы кошуна. Мен сага таарыңгыдай эмне кылдым? Же балаңа жамандык кылдым беле? Еврей мындай жоопту укканда аябай кубанды. Ал ичинде Мефодийге ыраазы болуп жатты. Подгайский эчак эле күрөгүн таштап, алардын жанында кызыктай болуп турган. Ал ушунчалык таң калгандыктан Петраш жөнүндө эмне деп ойлошту да билбей калды. Деги мага каршы эмнең бар? Деп жайбаракат кайталады Мефодий. Жигиттин кебелбей жана ачуусу келбей берген суроосу абышканы туюуга такады. Ал кайрадан күчтөнүп урушмакчы болду. Бирок ачуулангандан эч нерсе чыкпаганын эстеп, айтайын деген сөздөрү тамагына тыгылып калды. Самко каалабай жатат, деди ал Давид карыя жака бурулуп. Подгайский кайрадан бизге келе баштаса, анда ал мурунку кебетесин кийет деп Самко коркуп жатат. Арак сата баштаса эле элдер ченемин билбей ичип, аракеч болуп кетчүдөй болуп. Эң негизгиси Подгайский бизге келбей эле койсун. Ал келе албайт дагы. Мен аны киргизбейм. Акыркы сөздөрүн Петрач ачык эле жек көрүү менен айткандыктан байкуш Подгайскийдин жаны ачып кетти. Кабатыр болбо Петрач, деди Мартынага карай кадам шилтеп. Сенин тыюу салоңсуз эле шайтандын капканын коюп, элди азгырып, канын соргону жаткан жагыңа басып да барбайм. Бирок мен эч качан эстеп кой. Эч качан сенин уулуңду, мени жана мага окшогондорду аяп, биздин өлүмүбүздү каалабагандыгы үчүн унутпайм. Ал кайда болбосун, кайда барбасын, бүт жерде ага батамды берип турам. Подгайскийдин үнү үзүлүп, ыйлап кирди. Эмнеге эле баары мени жек көрүп, кез келген эле кубалап, эшигин көз алдымда жаап алышат деп, ал аябай ызаланып, өксүп ыйлады. Петрач болсо аны суудан чыккан эмедей шүмүрөйүп карап турду. Эмнеси бар экен кошуна? Деди Подгайский энеси. Ушундай соонун улуңар болгонуна да ушунча кайгырасыңарбы? Элдерди оопат кылууга алып баруучу бул иштин жаман экендигин Мефодий уулуңузга түшүндүрдү. А сиз ага калыс мамиле кылбай жатасыз. Менин бир гана уулум бар. Ичкилик менен достошкуча, ал менин кубанычым болчу. Бул мен үчүн кандай гана айкаш жыгач экенин өзүңөр деле көрбөдүңөр беле.
Сиз болсо аялыңыз мени андан коргоп, жашырып койчу эмес белеңер. Эми ырайымдуу Теңир менин Мартынымды аяп, ага жакшы адамды жиберип сактап калганда, ал адамды сиз урушуп, оозуңузга келгенде сүйлөп жатасыз. Мына менин уулумду караңыз. Анын боздогонун угуңуз. Эгерде сиздин жүрөгүңүздүн ордун таш ээлеп алса, анда аракканаңызды ача бериңиз. Анан кемпир уулунун жанына барды да: «Эйлеба берекем, Теңир сага жардам берет. Сен азыр эле жашсың, келечегиң кең, Кудайды гана капылантпайлычы. Эйлеба тур, ишке киришели». Мартын энесинин тилин угуп, ордунан турду да күрөктү колуна алды. Мефодий да ишке киришип, кесек-кесеги менен топуракты ыргыта баштады. Петрач эми эмне кылмак эле? Ал өзүнүн киришмекчи болгон ишинин ыплас экенин жана бул адамдар аны туура жек көрүп жатканын мойнуна алды. Бирок жеңилгиси келбеди. Ал коом башкармасынан арак тартууга уруксат алганы жөнөдү. Ага уруксат берилбеди. Эчтеке эмес деп ойлоду ал. Бирөө менен достошомда биргелешип арак тарта баштайбыз. Дос бат эле табылып, алар арак тартууга киришишти. Теңир адамга аш катары жараткан кара өрүктөр казанга түшүп, ууга айланып жатты. Ошентип бул уу менен адамдар өзүлөрүн жана жакындарын акылдан ажырата турган болушту. Шумдук иш. Үйдөгүнүн баарын курутуп жаткан чычкандарды уулантыга уу алыш үчүн доктурдан уруксат алуу керек. Ал эми ошол эле уу менен адамды сугарыш үчүн, арак тартып сатуу үчүн уруксат күбөлүгүн алуу гана жетиштүү эле. Бешинчи бөлүм. Кыш келди. Масленица майрамы башталды. Петраштардыкында үйлөнүү тоюна чоң даярдык көрүлүп жатты. Эненин жумушу чаштан көп болду. Ата түйшүктөн башын көтөргөн жок. Ал эми Ева зарыгып күтүп жатты. Самкону болсо такыр эле унутуп коюшту. Анын баары жогу менен деле эч кимдин иши болбой, күздөн бери аны менен сүйлөшкөн киши жок. Анын саламына да эч ким алик алышпайт. Тек гана карындашы аны менен бир тууганы катары сүйлөшөт. Кыздын кайгысы чоң эле. Сүйгөн жигити ага үйлөнөйүн десе, ата-энелери макул болбой коюшуп, эми ал башка кызга үйлөнүүнү чечиптир. Бойго жетип калган кыз өзүн жалгыз сезип, жалгызсырап жетимсиреген байкесине жакындай түшкөнсүдө. Ал анын бөлмөсүнө кирип, адатта ошол жерде бардык убакытын өткөзчү болду. Андрачиктен ал аш кашык жонгонду үйрөнүп алып, өтө кызыгуу менен жонуп жүрдү. Андан тапкан акчасын толугу менен энесине шамчыракка жана тузга берип турчу. Бош убактысында ал Давид карыяныкына кире калчу. Сен тек гана үйрөнө бер дечү еврей карыяга. Асоода менен эртеби кечпи алышасың. Ошондо мунун баарынын сага пайдасы тиет. Кечкисин ал дайыма Андрачиктикине барчу. Ал жактан ал өзүнүн бул дүйнөдө жалгыз экенин унутуп коёр эле. Бул чоочун эле үйдө ал өзүн бейиштегидей сезчү. Бул жактагылар Кудайдын чындыгын билишет. Мариям кыздын жүрөгүндөгү жан дүйнөм Теңирди ардактап, рухум менен куткаруучум Кудайга кубанат деген кубанычын булар түшүнүшөт. Андрачиктин үйүндөгүлөрүнүн жүрөктөрүндө чыны менен эле Машаяк төрөлдү. Ошентип бул үйдө биринчи жолу Машаяктын туулган күнү тийиштүү даражада мааракеленди. Ушул эле кышта Подгайскийдин аялы кайтып келди. Ал ага келүүсүн суранып кат жазган эле. Ал чыны менен эле келип калды. Кубанганынан Подгайский аны кантип тосуп алаарын, көңүлүн кантип көтөрөрүн билбей калды. Аялы да кубанганынан ыйлап жиберди. Ал үчүн аракештин аялы үчүн али да болсо бакыт бар экенине ишене албай жатты. Азыр баары башкача. Кайнене ыраазы, балдардын дендери сак, кичи пейил, үйдүн ичи таза жана кышка даярдалган. Мартын менен энеси нандык акчаны дурус таап турушат. Аялы өзү жыйнаган акчасынан ала келип, карыздарынын баарын төлөдү. Кайненесине, балдарына жана күйөөсүнө кийим-кече сатып берди. Ашканага идиш аяк алып келди. Үйдүн ичи кандай гана жайлуу болуп көрүнүп турбады дейсиң. Мурда бул үй ыйдын, кайгынын жана жардылыктын уясы эмес беле? Анан эле бир жылга жетпеген убакыт ичинде ушунчалык өзгөрүүлөр. Кандай керемет. Мунун себеби эмнеде? Ичкилик, ичпөөчүлүктө. Адам эсине келди. Өзүнө келди. Шайтандын арак кишенинен чыгып, эми Теңирдин күчтүү жана адил колуна келди. Ошентип турганда аялы жана үй бүлөлүк бакыты да кайтып келди. Мартын кечкисин үй бүлөсү менен отуруп, ушундай кубанычты, ушундай жаркыраган бакытты менин гана эмес, баардык үй бүлөнүн бактысын мен аракка алмаштырып жүрдүм. Кудайга шүгүр, ал мени оопат болуудан куткарып калды деп ойлочу. Мурунку аракеш досторун Мартын эч агыле унуткан.
Эми ал тегерегине башка адамдарды жыйнады. Ага кошуналары, туугандары келе турган болду. Майрамдарда болсо кичинекей үйү толуп калчу. Мындай учурда Мефодий бир нерсе окуп берчү да, баары ошону талкуулап отурушчу. Көп кечикпей Мефодийди башка үйлөрдө чакыра баштады. Мефодий менимче чабалекейлер учууга даярданып жаткан сыяктанат, деди бир күнү Самко. Токойдо отурганда биздин кыштак Кудайдын үйүрү болуп чогулушу керек. Аны биз баштоого тийишпиз дебедиң беле? Иш эми ошол жака бараткан сыяктуу. Кыйын Самко. Өмүргө баруучу дарбаза тар, жана кууш, жана аны табуучулар аз гана деп бекеринен айтылган эмес да. Бирок эч нерсе эмес. Көңүлүбүз чөкпөсүн. Адамдарга жол көрсөтөбүз. Ыйсанын жолун эч ким жолдогусу келбесе, анын артынан биз ээрчүүбүз керек. Ал ар бирибизге менин артымдан ээрчи деп айткан. Сен өзүң ээрчи аны. Машаяктын бул сөзү адегенде сага, анан башкаларга. Бул жомада андрачиктер Мефодийдин үйү үчүн устун ташышты. Жазда үй салууну баштамакчы болушту. Мефодий баарын күн мурун даярдады. Дөбөчөнү да тегиздеп коюшту. Кыштар да жетиштүү жасалды. Пайдубалга деген плиталар да жетиштүү болду. Үйдүн төбөсүнө арналган жабындылар да күн мурунтан алып келинип, андрачиктердин үйүнүн жанына жыйналып коюлган. Токойдон жаш бутактардан кыйып келишти. Мефодий өз ээлигин кашаа менен курчагысы келген эле. Бир күн эле эртең менен андрачиктер кайгылуу кабар алышты. Америкада күйөөсү менен турган кызы Анна күйөөсүнүн оорусу катуу экенин жана таптакыр сокур болуп кала электе доктур дароо үйгө кетүүгө кеңеш бергенин жазыптыр. Ошондуктан күйөөсү ооруканадан чыгаары менен жолго чыккандыгын да кабарлаптыр. Эгерде мындай үрөйдү учурган кабар мурда келсе, аларга кандай кайгы алып келет эле. Бирок азыр алар сыйынганды билгендиктен тек гана Кудайдын эрки болсун. Теңир буга жол бергенден кийин бул сыноого чыдайбыз дешти. Петраштар үйлөнүү тоюн өткөрмөкчү болуп, андрачиктерди да чакырган жумада үйгө оорукчан күйөө баласы менен жолдон ооруп калган кызы келип калды. Дорканын үйлөнүү тою тууралуу ойлоого чамасы да келбеди. Үйдөгү иштер чачтан көп болчу. Мефодий болбосо аларга эмне болорун ким билсин. Эң башкысы алардын жардам сурап кайрылар адамы да жок болчу. Көчүп келген Анна таң калды. Ким Абышка кемпирге ушунчалык жардам көрсөтүп жатат? Ошондо Дорка менен энеси Абышка дагы Теңир аларга кандай кызматчы жибергенин айтып беришти. Жусуп да Аннанын күйөөсү мындай сейрек кездешкен кызматчыга абдан таң калды. Анан мынтип калды. Анын үнү мага абдан тааныш. Бир жерден уккан сыяктанып атам. Ким билет, балким сиз аны менен бир нече ирет көрүшкөн чыгарсыз. Ал кандай экенин биз өзүбүз да билбейбиз. Ал өзү жөнүндө эч нерсе айткан эмес. Бирок анын сүйлөгөнүнө караганда бул дүйнөдөн көптү көргөн сыяктанат. Жекшемби да келди. Бул Петраштардыкында үйлөнүү тою болчу күн. Давид карыя өзүнүн кепесинде жылуу мештин жанында отуруп алып, өмүр тууралуу ойго батты. Эшик терезе жабык болгону менен музыка жана катуу үндөр айкын эле угулуп турду. Бир маалда эшик ачылып, Мефодий кирди. «Кош келипсиң», деп карыя кубанып кетти. «Ал абалымды билгени келдиңби? Үйүңөрдөгү иштер кандай?» «Кудайга шүгүр, азыр жакшыраак. Доктур бизге жусуп жазга чейин сакайып кетет» деди. Ал эми аялы Анна алсыз болгонуна карабай басып жүрөт. «Уксаң, Мефодий, сенин алдыңда эле эми сени менен эмне болот деп ойлонуп отурдум эле. Андрачиктин балдары кайтып келишти. Эми алар сакайып кетишсе, аларга койчудан башка кызматчынын кереги жок да. Албетте, бирөөбүздү бошотууга туура келет. Мен өзүм деле алардыкында жазга чейин эле калам. Чындыгында мен аларга анча деле керек эмесмин. Азыр деле кете бермекмин. Бирок курулушту баштап койбодумбу? Анын үстүнө башка жумуштарым да бар. Кандайча кетип каласың?» деп кыйкырып жиберди Абышка. «Эмнеге кетесиң? Биз сенсиз кайда барабыз? Башкаларга балким эч нерсе эместир. Бирок Давид карыя сенсиз эмне кылат? Чыны менен эле мен сизге кымбатмынбы? Сиз мени жакшы көрөсүзбү?» Мефодий карыяны өткөндөгүдөй Давид өз кайгысын айткан кездегидей кучактады. «Эх, сураба, сен менин эски канымды жылтып жатсаң, менин жүрөгүм сени кантип сүйбөй кое алат?» Бөлмөдө тынчтык өкүм сүрүп калды. «Эсиңиздеби, кымбаттуу Давид, көзүндө сизге убада бергеним. Бир нерсе айтып берем дегениңби? Эсимде. Сени качан айтып берет деп көптөн бери күтүп жүрөм. Жарайт. Эми мен сизди эмне үчүн жакшы көргөнүмдү айтып берейин. Мениби? Сен Машаяктын осуяты боюнча баардык адамдарды сүйөсүң деп ойлойм. Албетте, себеби Теңир Иса мындай деп буйруган: куткарылуу жүйүттөрдөн келет. Бирок мен сизди адам катары гана эмес, өзгөчө сүйөм.
Муну мага бир еврей калтырган. Мен ага өтө карыздармын. Эмне деп жатасың деп таң калды карыя. Мен эч нерсе түшүнбөй жатам. Түшүндүрчү мага. Билесизби, мен жарык дүйнөдө узак жылдар бою кудайсыз, машаяксыз өмүр сүрдүм. Менин өлбөс жаным бар экенин жана өлгөндөн кийин бүт жашоом үчүн жооп береримди билген эмесмин. Мен эл катары эле жашап жүргөм. Бирок кийинчерээк бир еврей менен таанышып калдым. Ал мага биринчи болуп өмүрүмдүн бүткүл чындыгын айтып берип, машаякты табуунун жолун көрсөттү. Ал Кудайдын уулун сүйүштү үйрөттү жана биз адамдар Кудайдын балдары болууга тийиш экенибизди түшүндүрдү. Азыр ал тирүүлөрдүн арасында жок. Аны Теңир өзүнө чакырып алды. Ошол жүйүт сага машаякты таанып жана аны сүйүүгө үйрөттүбү деп таң кала сурады Давид карыя. Ооба, ал жүйүттөрдүн жүйүтү болчу. Ал еврейлердин арасында насаатчы болуп, өз элине машаяктын, куткаруучунун келгенин, ал адамдарга куткарылуу жолун көрсөткөнүн, өзүнүн элинин арасында өмүр сүргөнүн, эми бүткүл адамзатка кайрадан келерин айтуу үчүн гана жашаган. Демек ал еврей эмес да, ал машаякчы турбайбы? Ал ишеними жагынан гана машаякчы болчу. А каны боюнча ал еврей эле болчу. Ал турсун еврей болгон үчүн сыймыктанчу. Ал теги жагынан Ыйса машаяктан чыккан, Кудайдын чындыгынын жарыгын бүткүл адамзатка чачкан элден болгон үчүн Кудайга ыраазычылык билдирчү. Ал бактылуу адам болчу. Бирок анын жүзөгө ашыра албай кеткен бир тилеги бар эле. Аны ошол капаланчу. Ошондо мен кандай гана болбосун анын тилегин орундатууга убада бергем. Ал мага ишенди жана Кудайдын жардамы менен мен аны алдаган жокмун. Ал эмне болгону убада эле деп абышка бир нерседен шектенгенсип жаш досуна карады. Жигит бүгүн адаттагыдан башкача сүйлөп жатты. Акылсыз дыйкандардын арасында өсүп, аларга кызмат кылып жүргөн андрачиктин кызматчысына түк окшободу. Ал эмне деген тапшырма дейсизби? Билесизби, анын бул дүйнөдө өтө кымбат адамы бар эле. Бирок ал аны эч качан көрбөсө да, баарынан таң калыштоосу аны баардыгынан артык жакшы көрчү. Мына ошол эч качан көрбөгөн адамы анын кайгысы болчу. Ал ага куткарылуу кабарын айткысы келчү, бирок айта албады. Аны кайдан табаарын билбеди. А сен аны таптыңбы? Ооба, мен таптым. Ушул мүнөттө бир жарык бөлмөнү жаркыратып жиберди да, алар айкырык кыйкырыкты, ыйлаган үндөрдү угушту. Мефодий менен Давид атып турушту. Тигил жакта бир нерсе болду, деди еврей сыртты сөймөй менен көрсөтүп. Ооба, ал жакта өрт. Жакшы калыңыз, мен чуркайын, деди Мефодий. Кайда, өрткөбү? Ооба, чамасы баарымас чыгар. Бирөө чыракты көңтөрүп жиберген го. Алардын арасында дармансыз Самко да бар да. Барба, деп Давид аны кармады. Бирок ал колун тартып алып, жүгүргөн бойдон кетти. Тойдо чыны менен эле шумдук окуя болду. Күйөө баланын мас болуп алган досторунун бири мискеге коюлган аракты күйгүзүп, столго коем деп чыгыптыр. Столдун жанына жеткенде ал чалынып кетип, күйүп жаткан аракты күйөө балага жана столго төгүп алыптыр. Көз ачып жумганча тигил байкуштун бүт кийимин от чарпып, дастаркон да жалындап күйүп кетти. Чоң чаң тополоң башталды. Бири эшикке чуркаса, экинчиси терезеден секирип жатышты. Күйөө бала жардам сурап кыйкырды. Оорудан чыдай албай, столдун үстүнө секирип чыгып, жата калып, отту өчүрүш үчүн ары-бери оналактады. Келинчеги күйөөсүнө чуркап, өз колу менен өрттү өчүрмөкчү болду эле, жолдош кыздары аны четке араң сүйрөп кетишти. Кээ бирөөлөрү жанталашып столдун үстүнө суу чача башташты. Мас коноктордун бири арагы бар бөтөлкөнү суу экен деп чачып кирди эле, өрт ого бетер жалындады. Дал ушул маалда Мефодий чуркап кирди. Ал колундагы сууга матырып келген суу чапаны менен күйөө баланы орой салды эле, өрт өчүп калды. Бирок бөлмөдө өрт басаңдаган жок. Элдер ызы-чуу түшүп эшикке умтулушту. Коюу түтүн менен быксыган истин жыты дем алдырбай, алар эптеп чуркап чыкканга үлгүрүштү. Колуктуну эс учунан танган боюнча сыртка көтөрүп чыгышты. Күйөө баланы Мефодий сүйрөп чыгып, короодогу элге тапшырды да, күйүп жаткан бөлмөгө чуркап кирди. Ал терезелерди жаап, өрттөнүп жаткан пардаларды жулуп алып, буту менен таптап өчүрдү. Баардык жактан каптаган өрт тилин жалаңдатып, аны кучагына алуу кообун туудурду. Шашылыш керек эле. Ал тез жана жан-жагына карады. Эки чоң шише аракты көрүп, аларды алды да эшикти катуу жаап, сыртка жүгүрүп чыкты. Чоң чакаларга суу куюп алып, Петран карыя менен башка соорок меймандар ага отурлай чыгышты. Суу менен кайда, деп кыйкырды Мефодий. Суу өрттү өчүрбөйт. Төгүлгөн арак күйүп бүткөнчө тем коюш керек. Анан өчүрө баштаса болот. Кудайга шүгүр, ал мага могул шишелерди алып чыкканга жардам берди. Антпегенде өрт буларды да чарпып,
жарылмакта андан ары эмне болорун элестетүүнүн өзү да шумдук. Ооба, той ушундай шумдук болду. Дээрлик баардык коноктор кийимдерин бузушту. А күйөө балачы, анын күйгөнү киши көргүсө эле. Ооба, аба жетпегендиктен өрт сыртка чыкпай, бактыга жараша ичинен эле өчтү. Бирок анын эсесине үйдүн ичиндегилердин баары күйүп кетти. Үй өзү бүтүн калды. Андрачиктен кызматчысы келбегенде эчтеке калмак эмес. Күйөө балада өрттөнүп кетмек дешти, баары ишенимдүү турду. Узак дайындалган тойду андан да узак эскерип жүрмөй болушту. Өткөн жумада Петраштын аялы кошуналарына андрачиктер кырсыкка учурашты. Мынакей ыйыктык деген. Эми үйү толтура оорулар. Чамасы ыйыктык аларга аз жардам берип, начар таасир этет окшойт деген эле. Эми ал өзү бүт үйү менен кырсыкка учурады. Бирок ал бул кырсыкты ыйыктыктан же Кудай жиберген сыноо деп да айта албады. Кудай жөнүндө бул жерде сөз болууга мүмкүн эмес эле. Алар үйлөнүү тойго Кудайды сыйынуу менен чакырышкан жок. Тескерисинче шайтанды арагы менен чакырышты. Ага сорпо бышырышты. Ошентип, мунун өзү шайтандын ысык тамагы болгондуктан баарын күйгүзүп жиберди. Айрыкча кайнатасы менен бүткүл айылга арнап, шайтандын сугатын ачмакчы болгон күйөө баланы күйгүздү. Ага абдан кыйын болду. Ал оорудан күнү түнү кыйкырып жатты. Үйдөгүлөр доктурдун жазып бергенин да, кемпир кезектин айткандарын да жасап көрүштү. Бирок эч жардам болбоду. 3-күнү күнү Мефодий Андрачикке келип мындай деди: "Мени 3 күнгө бошотуңуз. Мен Петраштардыкында болдум. Эгерде оорулууну жакшы карабаса, ал өлүп калат. Же акылынан адашат. Мен анын жанында болуум керек. Кудай жалгасын, бар. Сен албетте башкаларга караганда жакшы карайсың. Сенин ишиңди мен эле аткарам. Сен ага жардам бере алсаң эле болду. Эгерде жаш өмүр кыйылса, аянычтуу эле болот." Мефодий кетти. Эмне үчүн келгендигин айтканда Петраштар аябай кубанышты. Шамдагай акылдуу жигит экенин бир көргөндө эле байкаган доктур да айрыкча сүйүндү. Ал Мефодийге баарын түшүндүрүп, үйүндөгүлөргө болсо жаңы жардамчынын уруксаатсыз эч нерсе кылбоону буйруду. Ошол сааттан баштап иш оңоло баштады. Оорулуу да башка колдор кам көрүп жатканын сезип тынчтанып калды. Тил алчаактык жана ишеним менен ал дарылоону кабыл алып жатты. Бирок 3 күн аздык кылгандыктан Мефодийге Петраштардыкында бир жумага калууга туура келди. Петраштын аялы өзү Андрачикке барып, кызматчысын дагы бир нече күнгө калтыруусун өтүндү. "Кудай үчүн, кымбаттуу кошуна, сенин кызматчың аркылуу Кудай өзү бизге аяктыруучу периштени жиберди. Бир жумалык акысын биз сага төлөп беребиз." Андрачик кошунасыныкында өзүнүн кызматчысын калтырууга макул болду. Бирок акыдан баш тартты. Бул кайгыдагы бир туугандык жардам. Бул жардам үчүн акы алуу күнөө болот. Жок, мындай иштерде акча жөнүндө кеп кылуунун кереги да жок. Мефодий силердин оорулуңарды күнү түнү караганы жакын адамга болгон чын сүйүүдөн болуп жатат. Ушундай сүйүү үчүн акы алмак беле. Жуманын аягында оорулуу төшөктөн туруп, өзүн алда канча жакшы сезип калды. Ал кичине иш да жасап жиберип жатты. "Ушунун баары үчүн мен сага Мефодий карыздармын", деди көзүнө жаш алып Петраштардын жаш күйөө баласы. "Сен мени өрттөн сактап, оорумдан айыктырдың." Андрачиктин кызматчысына жаш колукту да, Петрач карыялар да кандай алкыш айтаарын билишпеди. "Мага эмес, Кудайга алкыш айткыла", деп ишендире жооп берди Мефодий. "Даңкты ага алып келели, келгиле чогуу сыйналы. Кийин да сыйынууну унутуп калбайлы." Петраштардын үй бүлөсү өмүрлөрүндө алгач ирет чогуу сыйынышты. Алар чын жүрөктөн, ысык ээргүү менен сыйынышты. Самкунун жүрөгү кубанычка толуп турду. "Биздин чабалекейлер да Кудайга учууга даярданып жатышат", деп ойлонду ал. Эми биздин үй бүлөнү тамак менен иш гана байланыштырбастан, Кудайга болгон умтулуу сезими да байланыштырып турат. Ооба, ошентип бул чабалекейлердин үйүрү да ишенимдүү жолго чыгышты. Бирок кандай баа менен, кандай сайлар жана чоңкурлар аркылуу. 6-бөлүм. Кыш өтүп, жаз да келди. Учуп конуп сайрап, жүрөктү кубантып, көз ачып жумганча учуп кетчү керемет кушка окшоп, дагы да зыр этип жаз өтүп кетти. Мефодий Рузанский мындан 2 жыл мурун алгач ирет Андрачиктердин үйүнө келгенде кандай болсо, азыр да ысык күндүн аптабына көздүк эгин бышып калган учур. Андрачиктин күйөө баласы сакайып калган эле. Бир жолу түштөн кийин да үйүнүн алдында аял экөө Америкага кетелекте оркуюп турчу дөбөчөнүн ордун карап турду. Дөбөчө азыр жок. Анын ордундагы тегиз жерде
ажайып жаш бактардын арасында кашаалар менен курчалган анча чоң эмес, бирок кооз, чоң терезелүү үй турат. Мындай үй бүт айыл боюнча да жок. Ким ойлоптур деп таң калды Андрачиктин күйөө баласы. Биз дайым эле ушул мурдубуздун түбүндө турган дөбөчөнү жөн гана карап койчу эмес белек. Ага тиймек турсун. Мефодий болсо мунун баарын жеңил эле кооз үйгө айлантып койду. Ал мага бирөөнү эле элестетип жаткансыйт. Жүзү, тышкы кебетеси эмес, анын үнү. Мен чын эле бул адамды бир жерден көргөм. Андрачиктин күйөө баласы Мефодийдин үйүнө суктанды. Ачыгын айтканда ал гана эмес, бүт айыл суктанды. Жаз келери менен курулуш да башталды. Мефодий кыш кыноочуларды чакырып, өзү тажрыйбалуу архитектор катары ишти башкарып жатты. Ал чатырды бийик жапкандыктан үстү өзүнчө эле бир жашай турган жай болуп калды. Подвалы да жашаганга ылайыкташтырып салынды. Эл күндө келип, ага суктана карап кетип жатышты. Көптөрү көрө албастык менен баштарын чайкап, чынын айтсам мен деле өзүмө ушундай үй салуудан баш тартпайт элем. Үй эмес эле оюнчук, карап эле тургум келет. Ал эми ичичи, кандай жарык жана ыңгайлуу. Мефодий Андрачиктердин эле үйүндө жашап жатты. Бирок мурдагыдай кызматчы катары эмес. Ал акы төлөп жашай турган болду. Кыш кыноочулар менен жумушчуларга Подгайскийдин аялы тамак берип турду. Мефодий бул түйшүктү Андрачиктердин аялдарына тапшыргысы келбеди. Алардын мындан башка деле кыла турган иштери көп эле. Мефодий гана эмес, Петрач арак гана ачкан жок. Жана ачуу жөнүндө ойлобой да калды. Акчасы жетпегендиктен дүкөн ачууну да ойлобой калды. Анткени кышындагы чыгымдар чоң болбоду. Биринчиден шумдукту той кымбатка турду. Экинчиден күйөө баланын узакка дарылануусуна көп каражат кетти. Үчүнчүдөн баардыгын кайра ремонттоо керек эле. Соода сатыкка даярдалган бөлмө бүтүп калганына да Кудайга шүгүр. Бирок той өткөрүлгөн бөлмөдөгүнүн баарын, эшигин да, терезесин да, потологун да кайрадан куруу керек эле. Үй курууда ал өзү үчүн гана эмес, Самкого анын соода иши үчүн да бир бөлмө куруп берүү тууралуу Петрач Мефодий менен келишим түзүп койгонун кошуналар да билишти. Давид карыя таанылгыс болуп өзгөрдү. Ал жашара түшкөндөй болуп калды. Баардыгына кеңешин да, жардамын да бергенге жетишип жүрдү. Бул баягы Давид эмес го дешип, эл таң калып жатты. Мурда ал кыска гана ооба, жок деп учурашкандан башка сөз сүйлөчү эмес. Эми ал баары менен сүйлөшүп да, жайдары да болуп калыптыр. Чачынын ак баскан эле болбосо, жүзү боз уландай жашара түшкөнсүгөн. Эмне деген өзгөрүү деп жатышты ушакчы аялдар. Мурда кир, жыртык кийимдерди кийип жүрчү эле, эми дайыма таза, жакшынакай кийинип калды. Мунун баары Подгайскийдин аялынын иши эле. Ал эч жийиркенбестен анын кийимин жууп, жамап берип турчу. Ал гана эмес, кепесин да иреттеп берчү. Тамдарын актап, төшөнчүлөрүн оңдоп, баарын тартипке келтирчү. Баарынан да эл эми Мефодий менен эмне болот деп кызыгып жатышты. Азырынча ал Андрачиктердин кызматчысы, баары менен бирдей мамиледе. Эми өзүнүн үйүнө көчкөндө эмне болоорун карап туралы. Андрачиктин кызына үйлөнөт болду экен. Эгер ошондой болсо, албетте Андрачик кубанат эле. Кошуна аялдар өз ара ушундай кеп кылып жатышты. Бир чети булардыкы да туура эле. Андрачиктер өздөрүнүн кызматчысына жок дешмек эмес, Петрач да экинчи кызын ага берүүгө макул болмок. Бирок Мефодий өзү ал жөнүндө ойлогон да жок. Андрачиктердин кызынын айтуусуна караганда, Мефодий Дорканы Самкого алып берүүгө куда түшүптүр. Самко анчалык күч кубаттуу болбосо деле, деди ал мурунку кожоюнуна өзүнүн досу жөнүндө. Эгер Кудай жардам берип, ал соода жүргүзө баштаса, өз аялын жана үй бүлөсүн багууга кудурети жетет. Самко да Дорка да Кудайды сүйүшөт, жана Кудайдын уясына ынтымактуу жуп болуп барышат. Ата-эне макул болушту. Ал эми Дорка менен Самко мурда эле сүйлөшүп коюшкан. Бирок Доркага бир гана нерсе таң кыларлык болуп көрүндү. Ал дөбөчөнү түздөгө жардам берди эле, эми ушул жерге салынган үйдө жашай турган болду. Дүйнөдө баардыгы ушунча таң кыларлык болуп жатат, дешти кошуна аялдар. Расында эле алар туура айтып жатышты. Жетинчи бөлүм. Жер бетине дагы ажайып жайкы кеч кирди. Айдын жарыгы назик, күмүш сымал шоолалары менен айылга, бактарга, талааларга жана токойлорго түшүп турду. Айдын айрым шоолалары Давидтин кепеси менен жаңгактын түбүндөгү өзү отура турган отурушту күмүш нурга бөлөдү. Карыя майрамдагыдай кийинип алган эле. Анын жүрөгүндөгү кубанычы жүзүнөн көрүнүп турду. Бүгүн эмнеге кубанып жатканын ал өзү да билбеди.
Анын кубанганынын себеби акыры Самко бүгүн соода ишин баштады. Жана ал өзү ага көмөктөштү. Давид өзүн өзү түшүнө алар эмес. Адамдарга болгон сүйүүсү эмнеден болду экен? Ушул убакытка чейин ал чоочун адамдарга көңүл кош карачу. Алардын кайгылары ага таасир этчү эмес. Кубанычтары аны кубанчу эмес. Бүгүн болсо баардыгына чоочун болгон бул абышка кубанычтан ыйлап турат. Себеби Дорка ага жакын келип, Самкого кылган жакшылыгыңыз үчүн Теңир Ыйса Машаяк сизге ак батасын берсин деген эле. Абышка Самко менен Дорканын сүйүүсүнө, алар ушунчалык сүйкүмдүү адамдар экенине, алардын бактысына жана ушунун баардыгына анын да жардамы тийгенине чын жүрөгүнөн кубанды. Самко менен Мефодий да Давидке ыраазычылык билдиришти. Бул аны ого өтөр кубантты. Ал отургучта ой жууртуп отурду. Жалгыз өзүм үчүн гана кам көрүп жашап жүрдүм. Бирок бактысыз элем. Капилеттен өзгөрүүгө туш болдум. Адамдарга жакындап, аларга кызмат кыла баштаган сайын бакыт мага да жакындады. Эмне үчүн Кудай жакыныбызды өзүбүздү сүйгөндө сүйүүнү буйруганын эми түшүндүм. Алардын бактысы биздин да бактыбыз тура. Анткени адам уулу өзүнө кызмат кылдыруу үчүн келген эмес, бирок өзү кызмат кылуу үчүн жана өзүнүн жанын берип, көп адамдарды куткаруу үчүн келген деп айткан менин куткаруучум, деди Давид акырын. Анан түздөнүп, булутсуз жылдыздуу асманга карап мындай деди: О Адонай Теңир, Ыйса Машаякты менин куткаруучум дегеним үчүн мени калтырба. Менден жүзүңдү бурба, мен алсыз адаммын. Иерусалим жок, храм талкаланды. Курмандык жалынуучу жай унутулду. Менин ыплас иштерим үчүн келген сенин ыйык чындыгыңды эми мен эч нерсе кыла албайм. Мага курмандык куузуусу керек. Ыйса Машаяк менин жердеги күнөөлөрүм үчүн өзүн курмандыкка чалганына ишенем. Эгерде менин ушул ишенимим туура эмес болсо, анда сен Жакыптын жана менин ата-бабаларымдын Кудайы мени ушул жерден опат кыл. Ушул айдын көңөрт жана муздак нурларынын бири менен сенин өлтүрүүчү периштең келип мени жок кылып салсын. Эгерде менин ишенимим туура болсо, анда сен Машаяктын, өз уулуңдун азап чегүүсү жана чындык аркылуу мага жаңы жүрөк жана жаңы жашоо бер. Ал менин куткаруучум экенине жана ал адамдарды тозоктон куткаруу ишин жүргүзүп жатканына мен ишенем. Ал мага кирип, мени өзгөртүп, менде жашап жатканын сезип жатам. Давид карыя эки колун жүрөгүнө басып, анын жүзү ички жарык менен жаркырап, Кудайдын тактысынын тегерегиндеги карыяларга окшоп турду. Карыя эми өзүнчө сүйлөнбөстөн Кудайдын өзүнө кайрылды. Мен Давидке окшоп, менин көзүмдү ач, жана мен сенин кереметтериңди көрөйүн дечүмүн. Менин аталарымдын, Ыбрайымдын, Ыскактын жана Жакыптын Кудайы, сен менин өтүнүчүмдү уктуң жана өз сөзүңдү ачып бердиң. Мен көшөрлөнүп, сенин уулуңду билчү эмесмин жана билгим келчү эмес. Эми андай эмес. Мен Савылдай болгум келбейт. Эми мен Назареттик Ыйса Машаяк, сенин уулуң жана сен аны биз үчүн жерге жибергениңди таанып билдим. Карыя ончукпай калды. Анын эриндери гана кыбырап жатты. Алардын эмне деп кыбырап жатканы еврей карыя менен түбөлүктүү Кудайдын ортосундагы гана купуя сыр бойдон калды. Асманга кадалган көздөрүнөн жаш шоргулоду. Ал жаш көп жылдардан берки кайгы менен айрылуунун, күйүүтүнүн, атасын издеген баланын жашы эле. Эми атасы аны өзүнүн жүрөгүнө кысты. Ошентип сыйынуу жана таза момун жүрөгү менен еврей да чабайлекелердин артынан Кудайга алып бара турган туура жол менен учууга канат какты. Кеч саат 12 чамасында көңүрт жана жалгыз жашоосунда анын жаны ойгонуп, түбөлүк өмүрдүн өчпөгөн жарыгы анын да жүрөгүн жарык кылды. Ойго атып карыя көпкө отурду. Ал ага жакындап келе жаткан кадамдарды уккан жок. Жанында турган жигитти да көргөн жок. Ал бул жигитти көрүүгө куштар болуп, ал үчүн азыр эле жүрөгүндө кызуу сыйынып жаткан эле. Кокустан айылда кыйкырык чыкты. Бир мас адамга көчө тар болуп, көчөлөрдү, үйлөрдү жылдырууну талап кылып жатыптыр. Карыя селт этип, башын бурду да өзү жалгыз эмес экенин көрдү. Коноктун келишине кубанып, Мефодийди жанына отургузуп, качандыр Руф Нияминге айткандай: "Сенин Кудайың менин Кудайым. Ошондуктан сенин куткаруучуң менин куткаруучум" деди. "Кудайга даңк" деп шаңдуу сөйлөдү Мефодий, еврей карыя өзүнүн рухий өзгөрүшү жөнүндө айтып бергенден кийин. Кудайга даңк. Анын убадалары түбөлүктүү, чындык жана ким ага ишенсе, ал уятка калбайт. Мага сизди көрсөтүп берсин деп мен Кудайга сыйынгам.
Мениби? Деп таң калды карыя. Ооба, сизди. Бүгүн сиз Ыйса Машаяктын баласы болуп калгандан кийин, кымбаттуу ата, мен сизге айтып берейин. Эгерде сиз бул жакта жашабасаңыз, мен бул айылга келмекте эмесмин. Таң калбаңыз, мени мынчалык карабаңыз. Азыркы сыйынуңузда сиз Филипп Нафанаилды чакыргандай, мен да сизди Машаякка чакырганым жөнүндө сыйындыңыз. Бул туура. Филипп Нафанаилды чакырыш үчүн аны издеген, мен да сизди издегем. Издегем? Сенби? Мениби? Сен мени билчү элең. Түшүнбөй турам. Менин сага эмне керегим бар эле? Мен азыр түшүндүрүп берем. Менин бир таанышым бар болчу. Анын бул дүйнөдө бар экенин сиз билчү эмессиз. Бирок ал сизди өмүрүнүн акыркы саатына чейин сүйдү. Мени бир еврей адам чындыкка алып келгени жөнүндө сизге айтпадым беле? Ал ак бейил адамдын атын мен эч качан унутпайм. Жана батамды берүүдөн тажабайм. Анын аты жөнү Ровим Соколов эле. Ал бай орус еврейдин уулу. Анын апасы болсо сиз эмгиче жокто ыйлап жүргөн кереметтүү адам, сиздин кызыңыз Эсфир. Мефодий деп карыя кыйкырып жиберди да алдастай түштү. Мефодий, сен менин кызымды, менин кымбаттуу баламды билчү элең? Аны менен тааныш белең? Ал кандай эле? Ооба, мен аны билчүмүн. Бирок эч качан көргөн эмесмин. Анын жаш кезиндеги сүрөттөрүн гана көргөм. Ал болсо, мен Ровим Соколов менен таанышкандан бир аз мурунураак кайтыш болуптур. Кайтыш болдубу? Демек мен аны көрбөй каламбы? Көрөсүз. Кудайда жаңы жашоодо. Бул жашоодо ал сиз үчүн сыйынып жатып, сиздин атыңызды айтып жатып өлдү. Ал мен жөнүндө бир нерсе билчү эле. Баарын билчү. Энеси, сиздин аялыңыз кызына баардыгын айтып берип, ага сизди сүйүүнү үйрөтүптүр. Менин аялымбы? Ооба, сиздин аялыңыз. Байкуш аялыңыз көрбөгөндү көрдү. Ал өзүнүн күнөөсүн сезип, сизге кайтып келгиси келген экен. Бирок аны жибербей коюшкан. Сизден ажырашуу тууралуу кагаз келгенде, ага сиздин ачуусу келип жүрөт деген кабар беришти. Ошого ишенип, өзүн алып кеткен адамга күйөөгө чыкты. Бирок ал бактылуу болгон жок. Кызынын үйлөнүү тоюнун алдында каза болду. Кызыңыз болсо күйөөсү менен Канадага кетти. Ошол жерде Теңир адегенде кызыңыздын күйөөсүнө, анан өзүнө Машаяктын чындыгын таанытты. Кийин алар өздөрүнүн уулу Рувимге айтып беришти. Уулун тарбиялоо үчүн көп эмгек жана чыгым жумшашты. Алардын бар болгон тилеги уулунун өздөрүнүн еврей калкына жакшы кабар насаатчысы болуусу эле. Алардын тилеги орундалды. Атасы аз да болсо уулунун насааттарын угуп калды. Ал уул Машаякчы болуп туулуп, жөн гана аталып жүргөн мени да чыныгы Машаякчы кылгандан кийин көп өтпөй атасы өлүп калды. Ошентип мен ата энесинен айрылган досум менен калдым. Мен аны ушунчалык сүйчүмүн. Ал мени менден да артык сүйчү. Менин венгриялык словак экенимди укканда, ал Венгрияда таятасы бар экендигин жана өлгөн энесине аны табам деп сөз бергендигин айтты. Ошондуктан ар бир сыйынууда ал эң алды менен таятасынын аман соо болуусуна жана аны табууга мүмкүнчүлүк берүүсүнө сыйынчу. Бир жолу ал Пенсильванияда Венгриядан келген словактар бар экенин угуп, мени ошол жакка жиберди. Балким алар аркылуу Давид карыя жөнүндө бирдеме билип аларбыз деп үмүттөндүк. Менин узакка созулган изденүүмдөн кийин Кудай мага Андрачиктин күйөө баласын жолуктурду. Азыр ал күйөө баласы оорусуна байланыштуу бул жака мекенине кайтып келди. Бул окуя ал Америкага келген соң көп кечикпей болгон эле. Андан мен аялы кетип калган Давид карыя жөнүндө сураштырып билдим. Ошондо биз Градовадан кат аркылуу баарын аныктадык. Биз издеген Давид карыя, Давид чоң ата бул жакта болуп чыкты. Рувимдин кубанычы коюнуна батпай, атасын таап берген жана ага Машаяктын жарыгын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берген Теңирге кандай ыраазычылык айтарын билбеди. Рувим бул жака келүүнү чечти. Бирок Теңир жашоонун жана өлүмдүн кожоюну башкача чечти. Рувим Кудайдын иши менен ушунча элек болгондуктан бул жака келүүгө камына албады. Миңдеген адамдар Рувимге үмүттөнүшкөндүктөн капилеттен эле баарын калтырууну туура көргөн жок. Андан соң чоң кайгыга учурадык. Ага катуу суук тийип, сиздин небереңиз каза болду. Кымбаттуу кошуна. Анын таптаза жаны ушул жерден дегдеп жүргөн асманга кетти. Ал жакшы кабарды таятасына жеткизе албай калганына аябай өкүнгөнүн мен жакшы билчүмүн. Бирок ал аткара албай калганды. Менин орундатуума эмне тоскоол бар эле? Ошентип, анын соңку өлүм алдындагы саатында мен Кудай алдында ага бул дүйнөдө кызы менен небересин көрө албаса да, алар менин түбөлүккө кездешип, бирге болууларына бар күчүмдү жумшап, анын таятасын таап,
Машаякка алып келүүгө убада бердим. Рувим Машаяктын атын оозуна алып кете берди. Биз аны көп жоктоо ыйлаган соң, мен анын тапшырмасы менен анын мураскери катары Градовага аттандым. Турмуштан ушунча жабыр тартып, кайгыга чөккөн Давид карыяга келе калып эле небересинин керээсин айтып берсем, ал ишенмек турсун мени тыңшабастыгын билген элем. Себеби Давид еврей, ал эми небереси Машаякчы болуп өлбөдүбү? Ошондон улам бул иш көпкө созулчудай болду. Карыяга болушунча жакын болуу үчүн андрачиктерге кызматчы болуп жалдандым да, еврей карыянын жүрөгүн Машаякка бурууга күч берүүсү үчүн Кудайга сыйынып жүрдүм. Баары жакшы болуп чыкты. Карапайым кызматчы еврейге эч шек билгизген жок. Сыйга ээ болуп, ишенимге кирүү үчүн убакыт керек да. А мен болсо андрачиктин күйөө баласы Пенсильваниядан келип, мени таанып коет деп коруктум. Бактыма ал мени тааныган жок. Алгачкы кездешкен кезде менин сакалым бар болчу. Кийген кийимим да башкача, кызматчыга окшоп кийинип жүргөн эмес элем. Петраштардын тою болгон кезде мен сизге баарын айтып берейин дедим эле, бирок болбой калды. Ошондо мен досумдун таятасынын оозунан Машаяк куткаруучу катары кабыл алганын укканча кала турууну чечтим. Эми мен баарын айттым. Жана менин убадамды аткарууга күч бергенине, жана бул 2 жылым текке кетпегенине Теңирге ыраазымын. Мен эми бул жактан көңүлүм ток кете алам. Анткени сиздин небереңиздин тапшырмасы орундалды. Мефодий ордунан турду. Уккан окуяга селейип калган Давид карыя да турду. Ал түш көргөнсүп, жаш досунун артынан үйгө кирди. Үйгө кирген соң Мефодий эшикти жаап, шамды күйгүздү да каптал чөнтөгүнөн карыяга кымбат болгон сүрөттөрдү алып чыкты. Ал анын жоктоп жүргөн кызы менен анын күйөөсү Соколовдун жана жүзүнөн нур чачырап турган небересинин сүрөттөрү эле. Мына менин кымбаттуу кошунам. Сиздин байлыктарыңыз булардан да кымбаты. Рувим Машаяк жөнүндө жакшы кабар таратып жүргөн Инжил. Аны окуңуз. Аягына чейин окуп чыгыңыз. Эгер Кудай ырайымын улантып, тирүү турсак, мен эртең келип, окуганда туулган суроолоруңузду түшүндүрүүгө көмөктөшөм. Мефодий үйүнө кетти. Карыя болсо өзүнүн байлыктары жана өзүнүн Кудайы менен калды. Анын ченемсиз сүйүүсүн карыя бүгүн гана алгачкы ирет толук түшүндү. Эртеси эртең менен эрте Мефодий менен Андрей токойго отунга кетишти. Алар чоң эменди жыгышып, үйгө кеч кайтышты. Экөө тең чарчап жана ачка болушкандыктан келип эле тамак ичишип жатып калышты. Эртең менен тамак ичер алдында андрачик кызматчыны бактан жолуктурду да ага: "Уксаң, кечээ биздикинде Давид карыя болуп, ал таң каларлык нерселерди айтып берди. Мен ага ишенер, ишенбесимди билбедим." "Эмнеге ишенбейсиз?" деп көңүлдүү жылмайды Мефодий. "Сен Градовага еврей карыя үчүн гана келгениң чынбы?" "Ооба, ошол үчүн. Мындай болушу мүмкүн эмес", деди таң кала басып келген андрачиктин күйөө баласы. "Сен мени дагы деле тааныбай турасыңбы?" деп Мефодий дагы көңүлдүү жылмайып койду. "Тааныбай? Сениби?" "Ооба, мени. Пенсильванияда, Америкада сенден сенин аялың жана Давид карыя жөнүндө сураштырган жигит эсиңдеби?" "А, ошол сенсиңби?" деп жаш дыйкан колун серпиди. "Мен эми баарын түшүндүм. Сен мага бекеринен бирөөнү эстетпепсиң. Бирок ошол кезде сенин сакалың бар эмес беле? Кийимиң да мындай эмес эле. Азырчы?" "Эмне, мен азыр сага жакпай турамбы?" деп күлдү Мефодий. "Токто" деп сөздү бөлдү андрачик. "Анда Давидтин айтканы чын болсо, сен мурда кызматчы болгон эмессиң. Жана дыйканчылыкта иштөөнүн сага эч кереги жок эле да, Бул ырас. Мага ата-энемден чоң мурас калган. Мен азыр эч нерсеге муктаж эмесмин. Анда сен кантип ушул еврей үчүн эле өзүңдү кемсинтип, биздин арабызда жашадың? Мында таң каларлык эч нерсе жок. Мен бир падышалардын падышасынын уулун билем. Аны силер да билесиңер. Ал өз тактысын калтырып, 2 жыл эмес, 33 жыл кемсинтилип, сүйүүсү менен кызмат кылган. Анда бир эле адам үчүн 2 жыл кылган кызматымды сөз кылууга татыйбы? Мындан тышкары, бул жакта мен жакшы жашадым. Силер да мени жакшы көрчүсүңөр. Ошондуктан менин силерге да пайдам тийди деп ойлойм. Алдыда мени эмне күтүп турганын ким билет? Балким мен эч качан кызматчы болбостурмун. Бирок силердин араңарда 2 жыл кызматчылык кылганым бүт өмүрүмдүн эң бактылуу учуру болуп кала берет." Анын жайдары күлүмсүрөгөн жүзү мостое түштү. Беркилер бул жөндө башка эч нерсе дешкен жок. Аларды тамакка чакырып калышты. Тамак үстүндө Дорка жана Самконун жаңы үйдөгү жашоосу жөнүндө сөз болду. 8-бөлүм. Дагы да жекшембинин чак түш чамасы эле. Күзгү туман тоолорду жана талайларды каптап,
жалбырактар түшүп жатты. Эмендүү токойдо Мефодий чабалекейлердин үйгө учууга кандай камданганын айтып, абалдар өз байкесине жакын тегеректе отурушкан жерде Самко отурду. Бирок бул жолу ал жалгыз отурду. Мефодий Градовада эми жок. Балдар да Мефодий байке деп кыйкырышпайт. Мефодий кеткен. Андрачиктердикиндеги кызматын бүтүрүп, үйдү салып коюп кетти. Ал үйдү өзү үчүн эмес, Градовалыктарга жакшы үйдү кандай салууга мүмкүн экенин көрсөтүш үчүн салганы кийин баарына белгилүү болду. Бул жака кандай капыстан келсе, ошондой эле капыстан кетип калды. Аны эч ким кармай алган жок. Ал бул жердеги меселе. Самко эки колун башына коюп алып, эч ким көрбөгөндүктөн жолдошун жоктоп, өксүп ыйлап алды. Мындан башка андай адамды эми таба албасын билди. Ушу 2 жылдын ичинде эле ушунчалык чоң өзгөрүүлөр болот деп ким ойлоптур? Петраштардын баары Дорка менен Мефодийдин сонун үйүндө азыр бактылуу. Чал кемпир да, эжелери да, күйөө бала да, өзү да. Атиги жеткен аракеч Подгайскийдин кайры төрөлгөн үй бүлөсүчү, андрачиктердин үйүчү. Алар азыр ар бир сөзү, ар бир иши, жашоосу менен Кудайды даңкташат. Мунун баарын ким кылды? Андрачиктин кызматчысы. Ооба, ал чыныгы кызматчы болду, деп ойлоду Самко. Бир эле Андрачиктин эмес, Кудайдын кызматчысы. Кудайдын дагы канча иши өз кызматчыларын күтүп турат. Самко тегерегин карап эстеди. Ушул жерде ал Мефодий менен отурган. Ушул жерде ал чабалекейлер жөнүндө айтып берген. Мефодий өзү жылуураак жерлерге учуп кетти. Эми ал өзү салган уяга кайра кайтып келбейт. Кошуналар Саздагы үй деп аталган үй Давидке небереси калтырган акчага салынганын билишчү. Давид калган жашоосун ошол жерде тынч уланталат. Небереси ага жетиштүү каражат калтырыптыр. Самко менен Дорканын Давидтин үйүндө туруу керек экендигин Мефодий туура ойлонуштуруптур. Карыя эми жалгыз болмок эмес, жана беркилер ага кам көрүшмөк. Бирок Давид карыя аны каалабады. Ал кызынын, күйөө баласынын жана небересинин бейиттерин көрүп, бул жашоодо болбосо да, өлгөндөн кийин алардын катарына жатып, алардын жанына көмүлгүсү келди. Айылдагылар ушундайча божомолдоп жатышты. Бирок Самко башка ойдо болчу. Эгерде тигил карыя Мефодийден айрылса, өлүп каларын жакшы билчү. Самко буга таң калган жок. Ал муну түшүндү. Ал өзү деле ата-энеси менен сүйгөн аял жок болгондо, анын артынан кетип калууну көп ойлочу. Эми Петраштар менен андрачиктер чогулуп, Давидтин үйүн балдарына сатып беришти. Карыя аларга баарын жарты баага сатып, кепесин Мартындын энесине белек кылды. Подгайскийдикинде балдары менен тар болуп калгандыктан, ал орун бошотуп, ал ошол үйгө көчүп алды. Давид карыя жолго камыды. Аны бүт айыл узатып чыгышып, баардыгы ага бата тилешти. Мефодийди көрсөң ага саламайт, дешти Градовалыктар. Биз аны унутпай жүргөнүбүздү айт. Унутпайбыз, бирок көпкө чейинби? Градовалыктар мындан ары да андрачиктин кызматчысын эстеп жүрүшөбү? Ким билет? Аты балким унутулар. Бирок алар бир кызматчы келип, алардын жашоосун өзгөрткөнүн эстеп, бири-бирине айтып беришер. Анын өзү эстен чыкса да, анын бул жака сепкен сүйүүнүн жылуулугу менен чындыктын жарыгы алардын жашоосунан эч качан унутулбайт.